15 жашымда келип мен базардан ящик жыйнадым. 3 сом 5 сомдон жыйнап келем, ремонттоп ошол эле дыйкандарга сатам. 3 ай сезонунда Бишкекке келип иштеп кеттим. Анан кийин Бишкекке келгенден кийин мен окууга тапшыргам. Окууга тапшырып окуу өтпөй калдым. Андан кийин тагдырымда окуу жок. Анда мен иштейм деп туруп анан иштеп баштадым. Бир сезондо канча акча тапып койчусуз? Ящиктен тапкан биринчи кирешем однокомнатный квартира алгам. 20 жашымда. Ящиктерби? Ящикте. 19-20 жашымда однокомнатный квартира алгам. Жаш кезиңизде эркек киши тим более чоң акчаны кармаганда көп кетет эмеспи? Сизде ошондой учур болду беле? Мен аябай башында банкрот болгон учурумда кыйналдым. Көчөдө жатып, ыйладым, оор абалга түшүп кеттим. Жатарга жер жок жүргөн учурда мени бір күн даватка жөнөттү да. Ал жак арзан экен негизи, көчөдө жаткандан көрө. 50 сомго 3 күн жашап келесиң. Анан мен аябай ошондой туура жүрөгүмдө Кудайды таап алдым. Экөөбүз түз сүйлөшүп алдык Алла Таала менен. Мына ошол сүйлөшүү бүгүнкү күнгө чейин жүрөт да. Ошол сүйлөшүүңүз эсиңизде барбы? Ош базардын башында отуруп алып жаттап атам да ошол дуанычы. Кагаз кармалып. Кагаз кармалып жаттап атам да. Аллахумма антал гани дейт экен да. Аллахым сен байсың дейт. Ванал фахрена фаманиядул фахрена илал гани я раб. Мен аябай кедеймин дейт да. Сен кедейлерге сен жардам бересиң го дейт да. Сенин казынаң кең го дейт да. Сен мага жардам берчи деп. Мен ушуну кайра айта берем. Маанисин деле түшүнбөйм. Кайра айта берем. Ошону айтсам эле содам жүрөт. Ошону айтсам эле содам жүрөт. Мына ошондой нерселер мындай бир калыптап коет экен да. Саламатсыңарбы биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келиңиздер. Бизде бүгүн адаттагыдай пайда алып келүүчү аябай сонун подкаст болуп турмак. Анткени бизде конокто ушундай тажрыйбалуу бизнесмен байкебиз келип тур конокко. Деги эле сиздин подкасттарыңызды өзүм деле көрүп чыккам. Көрүп аябай өзүмө шыктануу таап бир дем алгам. Бүгүн бизде конокто Cool Bros'тун компания негизөөчүсү Симонкул байке, Толор брендинин негизөөчүсү жаңы. Кош келдиңиз. Кош көрдүк. Нурсейит. Сизди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Рахмат. Дароо эле биз адаттагыдай суроодон баштайлы эле. Өз негиде эле бардык өндүрүштөр да Кыргыз мамлекетинде көбүнчөлөрү мындай үй бүлөсү менен баштайт экен да, бир туугандары менен. Бирок азыр жаңы тренд пайда болуп атпайбы? Туугандарды кошпогула бизнеске, досторду кошпогула, тигини кошпогула болбойт депчи. Сиздин учуруңузда кандай болду? Негизи эле дүйнөлүк статистикада туугандар менен баштаган бизнес ийгиликтүү болгон. И болуп келатат азыркы күндө эле. Бирок бунун өзүнүн бир чеги бар да. Кайсы бир деңгээлге бизнес жеткенде туугандарды тааныбай калат. Туугандар жамандыгынан эмес. Анын ичиндеги баягы жөндөмдүүлүктөрү жетишпей калат да адамдын. Мына ошондон улам компания ал кишини тандап, ылгап, жактырбай калган учурда туугандар менен коштошуш керек болот да. Кайсы учурга чейин туугандар менен иштешсе болот? Айтайлы миллионго чейин. Миллионго чейин. Долларбы же сом менен? Доллар. Ага чейин. Бирок мен көп учурлар көргөм, туугандар менен иштешкен туугандар дайыма айтат го, бир башчы болот, по-любому бирөөнү бир баш чыгып тандайт да, бирок ага дайыма буну тура эмес кылып атасың, тигин тура эмес кылып атасың деп көп түшүнбөстүктөр болот деп уккам да. Сизде деле болду беле? Ооба, ал андай аябай көп учур болот. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда мисалы үчүн көпчүлүк учурда эле туугандар менен бар. Айтайлы 90% тегерегинде туугандарын койгон да жумуштун ичине. Себеби туугандарына ишенет. Анан ишеничтүү адам ошол болгон үчүн туугандарын көп тартат. Же болбосо оор учурга туугандар туруп бериши мүмкүн. Бул жерде туугандар аябай керек. Бизнестин башталышында туугандар керек. Бир канча убакыт келгенден кийин жана айткандай, бир туугандардын чыгышы зарыл болот да. Себеби компаниянын ичинде өсүү учуруна келгенде ошол туугандар тоскоолдук кылат компанияны өстүрбөгөнгө. Ошондой эле учурлар көп жумуш. Кандай келишпестиктер болду эле туугандарыңызга бир окуялар барбы? Ооба. Мен мисалы үчүн окуялардын ичинен туугандарда мен айтам да, бир кадрды тандаш үчүн атайын туура эмес тапшырма берип көрөм да. Кандай аткарат экен депчи. Мен аны тандагым келип атат, сынагым келип атат. Ошол учурда тапшырманы берип мен кетип кечинде келип туруп, кандай болду? Баягыны бүтүрдүңбү десем, сиз кеткенден кийин иниңиз келип көрдү дагы, туура эмес деп айтты эле, мен аны токтотуп койдум дейт. Анан келем да мен иниме айтам, сен буну эмнеге токтотуп койдуң? Мен атайын буга туура эмес бердим эле, текшерип аттым эле десем, өтүп кетип атып, туура эмес кылып аткан экен, токтотуп койдум да. Мен эмне жаман иш кылдымбы? Мен компанияга эмне зыян келтирип атамбы? деп айтат да. Анан ошол жерде мен айтып атам да, мен бул киши менен иштеш үчүн менин жанымдагы
баягы ээлик кылган туугандарым көрүнбөш керек экен да. Лидер бирөө болуш керек да. Бардыгын уга бергенде команда өспөй калат. Мына ошондон улам биз туугандар менен коштошууга туура келдик да. Туугандар менен мындай уруш талаш болушу мүмкүн. Ар кандай көпчүлүк учурда бүгүнкү күнү көпчүлүк туугандар бири-бири менен сүйлөшпөй калган, катташпай калган учурлар аябай көп да. Мен бул жерде айткым келет да, биздин учурубузда Кудайга шүгүр айтам, ата-энеме рахмат айтам. Баягы жакшы тарбия бергенден улам мен бир учурда 7 кишини алып чыккам компаниядан. Өзүмү кошо алып чыккам компаниядан. 5 бир тууганым, атам, күйөө балам кошуп, ушул кишилер компанияга силер зыян келтиресиңер, силер чыгып тургула дегенде 7 кишини өзүмү кошуп увольнение кылгам да. Жумуштан. Мына ошондон кийин компания ээн эркин өсүп, мындай туура жолго түшүп баштаган да. Системага түшүп баштаган. Башта тууганчылык, дос, жар, мына ушундай нерселер ичинде аябай көбөйүп кеткен. Ошол конфликтке чейин ушул нерсени түшүнгөм. Себеби бизге мисал болгон бир канча компаниялар бар бүгүнкү күнү. Айтайлы, Шоро компаниясы бар, туугандар менен баштаган, Куликовский компания бар, аларда дагы толтура туугандар болгон, үй бүлөсү менен болгон, 6 бир тууган ушундай башташкан. Мына ошолор биз үчүн аябай чоң сабак болду да. Мен Кудайга шүгүр айтам. Эртерээк ушуну түшүнүп калганымачы. Мен бир туугандар менен мамилени жакшы сактап калдым да. Сактап калдым. Мен азыр бүгүнкү күнү жоо чай ичебиз, сүйлөшөбүз, ар кандай бир иш-чараларды аткарабыз. Биздин арабызда эч кандай бир мындай жаман айтыш сөз болгон жок. Мына ошол биздин ата-энемдин берген тарбиясы. Мен буларга кеттик дегенде, эгерде сен айткан болсоң кетебиз деп туруп, бардыгы эч кандай каршылык көрсөтпөй компаниядан чыгып бергени мен үчүн аябай чоң плюс болгон да. Бул өтө таң калыштуу. Эгер башынан айтып келсек, ошо компания негиздеп атканда бир туугандарыңызды алып келдиңиз, атаңызды алып келдиңиз. Кандай келишим болду эле өзү башында? Башында эч кандай деле келишим жок. Мен айтып атам, алар делечи бир туугандын өзгөчөлүгү ушунда, сенин канча берет экендигиңе дагы маани бербейт. Кээ бир туугандар негизги сенин ишиң жүрүсүн, сага жардам болсо, сенде болсо бизде болот деген түшүнүк менен эле келгенбиз бардыгыбыз. Биз ушунчалык чоңоюп кетет экендигин деле түшүнгөн эмеспиз. Башынан баштап менин бир туугандарым, 3-4 бир тууганым чогуу жүргөнбүз башында. Аялым, келинчегим бардыгыбыз ушул жакта иштегенбиз да. Анан кийин ошентип акырындан компания чоңоюп кеткенден кийин биз билдик, барган сайын уже пикирлер келишпей баштады, ойлор ар кандай, же болбосо аткарбай калганбыз, аны уруша албайбыз. Мына ошондой учурлар көп болгондо мен ушуну түшүндүм дагы. Ошол Денис Кайуровский менен кеңештим, Жумалбек Эмиридов менен кеңештим. Анан ошентип кеңешип туруп биз кеттик да компаниядан. Эгер ушул компаниядан ушу туугандарыңыз кетип атканда, өзүңүз кетип атканда, аларды кандай бир дойламен калтырып кетирдиңизби? Бул жак кандай болду? Же керекилер өзү эле мындай кетип калган учурлар болду, бул сага эле калсын деп? Мен аларга жөндөмдөрүнө карата бириктирдим. 5 бир тууганбыз. Мен компанияда калсам 4-өө жумушсуз калды. 4-өөнө 2 чоң фабриканы бердим дагы. Анан партнерлорун дагы сен буну менен партнер болосуң, сен буну менен партнер болосуң деп партнерлорун дагы өздөрү тандаган жок, мен тандап бердим. Себеби ал жөндөмдөрүнө карап тандап бердим да, бири-биринин экөөнү угат, ушулар ишти алып кетет деп. 2 компанияны буларга белек кылып эле берип, ошону улантып кетесиңер деп бөлүп бергем. Кадимки компаниялар. Ошол фабрикаларды. Биздин колубузда 5 фабрика бар болчу. Мен 2 фабриканы аларга бөлүп берип, 3 фабриканы биз колго алып калганбыз да. Азыр ал фабрикалар кандай иштеп атат? Бөлүп бергендерби? Иштеп атышат, азыр жакшы, баягы ар кимдин өзүнүн оокаты, ар ким иштеп атышат, ийгиликтүү, мындай өзүнүн нанын өзү таап жеп атканына мени сүйүндүрөт. Бир чоң ката кылмакмын, эгерде мен бөлбөй алып калганда, бүгүнкү күнү алар өз алдынча ой жүгүртүү болбой калмак да. Алар бүгүнкү күнү дагы эле менин аркамда, менин канатым астында жүрүп калмак да. Бүгүнкү күнү мен ушуну сүйүнөм, өзүнчө ийгиликке жетип аткан болсо сонун. Чамдай бер, дагы кете бер, газды бас деп айтам да. 2021-жылы Highland Capital $1,5 миллион менен инвестиция кылган экен силерге. Азыркы күндө сиздердин партнерлоруңуздарбы, долясы кандай? Ооба, азыркы күнү биздин партнерубуз. Биз Highland Capital'дын өзүнүн кириши бир 5 жылга кирет.
5 жылга кирип биз менен партнердук кылып 5 жылдын ичинде акыркы жылдарында сатып алып чыгып кетет. Азыр ошол этаптары келип атат. Башталгыч этаптары башталды. 2027-ге чейин сатып алып бүтүшөт. Инвестицияны привлекать этиш үчүн, инвестиция сатыш үчүн эмне маанилүү экен? Инвестицияны тартыш үчүн бул компаниянын башындагы лидер кандай экендиги аябай маанилүү. Ага берилген баа маанилүү. Ошол учурда эле компаниянын ичиндеги ачыктык аябай маанилүү. Тууганчылык, же болбосо ал жердеги мындай баягы белый бухгалтерия, черный бухгалтерия дегендей маселе болбош керек да. Бул ачык болуш керек. Бул жерде кызык нерсе бар. Биздин өнөктөштөрүбүз Elite House мага мындай задание бергенде. Мен сизге эмне үчүн сурадым инвестицияны кантип сатып, кантип привлекать этиш керек деп. Elite House'та Ысык көлдө жаңы объекттер бар, Лагуна деген. Ал жакта эгер мен сизге инвестицияны сатсам, мага пайыз берет. Ошондой интеграциялар бизде. Мен сизге бир түшүндүрүп сатканга аракет кылып көрбөйүнбү ушул жерде? Кандай сатчы? Мен билбейм кандай сатуучумун, бирок Мен таң калдырсаң алам. Ох, бисмилла. Караңыз. Ысык көл. Бул жылы Ысык көлдө көп нерсеге мындай разрешение берди. Биринчиси бул башка чет өлкөлүктөр сатып алганга. Экинчиси Өзбекстан, Казакстанга жолдор курулуп баштап атат. Эмнеге? Анткени мамлекет өзү басым жасап атат Ысык көлдүн инфраструктурага. Анан бир нече эле компанияга уруксат берилген. Ал жакта отельдерди курганга. Отельдерди алар куруп, ал жакта өзүнүн эмелерин сатат. Апартаменттер сатат алар. Ар бир апартаментти сатып аласың, бирок сен ал жак башың оорубайт. Аны өзү компания өзү руководство кылып өзү алып барат. Бизнес катары, бизнес модели катары. Эгер эске алсак, бир күн, бир түн Ысык көлдө бир сутка дейли аренда алыш ушундай апартамент $100 болгон сезондо. Азыр олимпийский бассейн, олимпийский стадион курулуп атат, сезонный болсун деп туризмди аябай күчөйтүп атат да, элдер көп келип баштайт. Мисал катары айтсак, окупаемость жерде 4 жыл экен, инвестиция кылып бир апарт сатып алсаңыз, бир апарт деле алсак, 4 жылдын ичинде окупите, анан тышкары келген ар бир кардарга ошол жактан пайда киреше таап баштайсыз. Бул жерде аябай көп мындай маселе бар. Бул ыкма башка өлкөлөрдө дагы көп сунушталат. Ал эми баасы көтөрүлгөн, эки эсе көтөрүлгөн. Ал менин ишим. Ал компаниянын прибыли деп эсептебейбиз. Ал естественно рост болот, ал өзүнчө көтөрүлөт ал. Бирок түшкөн кирешенин канча пайызын алып калат экендигин мен бүгүн билбесем, мен ага барбайм. Ушуну билишим керек мен. Себеби ушуну билсем, мен канча жылда актайт экендигими мен өзүм болжолду эсебим чыгарам. Андан кийин мен эгерде ал компанияга мен баш бербейм, мен ал компания мага жакпай калды, мен эркин ойногум келип атат десем, эгерде мага ошондой мүмкүнчүлүк берген болсо, бул жакшы көрүнүш. Мен башка жактан кирип көрбөйүнбү? Elite House компаниянын лидерин билесиз да, Тимур Фазиев байкебиз. Биздин эле мусулман бир тууганыбыз. Энергичный, ага ишенсе болот, туурабы? Сонун. Мен ал кишинин харизмасы, ал кишинин мындай бизнеске болгон көз карашы, ал кишинин бир жерде тура албай аткан мындай бир нерсени жасайын деген бир ичинде жанып турган бир чоң идеялар бар экендигин жакшы билем. Мен сыйлайм. Ошол киши бул компаниянын башында турат. Сонун. Сиздин тактикаңыз боюнча. Сонун. Бул кишинин кадамдары, ой жүгүрткөнү мага аябай жагат. Биз эксклюзив айтып кетпелеби? Буюрса бизге да келет. Комментарийге жазып кеткиле суроолоруңарды. Сонун келсин. Ал жигит мен сыйлайм. Как бизнесмен катары ал кишинин баскан, таштаган кадамдарын мен мындай айтканда баа берем. Мындай суроо берейин. Ушундай лидерлерге доверять эте болобу? Мындай инвестиция тараптан. Болот. Негизгисин айтайынбы? Саясатка аралашпаш керек. Ошого аралашпаса эле болду. Достор, уктуңар. Билбейм, сатылбай калдык. Жок, жакшы сунуш мен бир көрөм. Жакшы сунуш мен бир барганда көрөм. Сиз таанышып коюш керек, Жана шарттары менен сүйлөшүп көрөм. Шарттары туура келген болсо, эмнеге болбойт? Жакшы нерсе. Ысык көл дүйнөдө жок жер. Ысык көлдөй дүйнөдө жок. Эми Ысык көл мындан ары, Бишкекке караганда дагы тез өсөт. Баас. Биз 4 сезон Ысык көлдө жашайбыз. Алдыңкы убакта. Калайбыз биз ошол жака барып ошол жакта жашап калабыз. Буюрса. Буюрса.
Литхаус күтіп тұрғыла, мен процентімді аламын, шашпағыла. Жетемін сілерге, күтіп тұрғыла. Просто подождите, biraz. Кыргызда жакшы сөз бар. Бир тууган ата энеси бир, бирок келин менен күйөө баланын ата энеси бөлөк дегенчи. Сиз бир туугандарыңыз тууралуу айтып кеттиңиз, бирок бул жерде жубайлар тууралуу маселе дагы бар да. Сиз ошол бир туугандар менен болгон бизнесте жубайлар ар кимдики ар кандай. Ошолордун бир таасири болду беле негизи эле? Өтө мындай жакшы суроо. Эгерде история жакшы болгон болсо. Менде бул учурда жубайлары келип менен чогуу иштеген жок. Менин эле жубайым менен болду. Жанымда турду. Баштагандан баштап чогуу иштедик. Бирок алардын жубайлары аралашкан жок жумушка. Ошол эле учурда мен компанияны бөлүп бергенде дагы менин аялым тараптан бир да сөз чыккан жок. Эмнеге буга мындай бердиң, буга же мындай бердиң деген сөз болгон жок. Же болбосо алардын жубайы тараптан дагы эмне үчүн деген суроолор болгон жок. Ошол бул нерсе дагы баягы аял жакшы, эр жакшы дейт. Бул сөзгө баягы каалайбыз, каалабайбыз моюн сунабыз. Алардын келинчектери жакшы болгондуктан деп ойлоп калам да. Болбосо ар кандай суроолорду берип, же болбосо эмне деген алардын деле мындай жүрөктөрүн сыгып ушундай кадамдар болсо болот эле да. Бирок андай маселе болгон жок. То есть мындай оңой эле чечилип кетти. Оңой чечилди. Эми негизи бир туугандардын деле баягы үйдө өзүнүн орду болгондугу үчүн аялдарды аралашкан жок да. Мага могул учур кызыктуу. Сиз чечим кабыл алдыңыз да, компанияны кетиш керек, уже болбой барып атат деп. Ошону барып кантип айттыңыз? Кандай подход менен кантип сүйлөдүңүз? Бул эми кызыктуу го. Мен элестетип көрдүм да, мен бир инимди чыгарайын деп атам, бир тууган. Мен ага кантип келип айтам, уже коркуч, страхны. Аябай оор. Бардыгынан дагычы, мен атамы иштен кетиргенде мен үчүн аябай оор болду. Мен атама айта албай койдум мен. Ата, сиз иштен кетишиңиз керек депчи. Атама башка бирөөнү айттырдым да. Түшүндүрттүм да. Мен атама унчуккан жокмун, биз кетишибиз керек деп эле мен бизди айтып атам, атам кетпейт да. Атам арагын кетиргенбиз да. Бирок менин атам иштетейин деген оюм жок. Бирок атам дагы мага жардам берейин деген ойдо да. Ошол мындай жакшы ниетте, жакшы аракетте, баягы баласынын ийгилигин мындай жоготуп албайын деген атанын да коркунучу бар да. Ошол учурда мен үчүн атама айтыш оор болду. Бир туугандарыма мен түшүндүрдүм да. Мына ал окуяны көргүлө, бул окуяны көргүлө депчи. Биз эгерде азыр ушул кадам менен кеткен болсок, мен сенин көңүлүңдү оорутуп койсом, сен өмүр бою капа болуп калышың мүмкүн. Бирок мен сени башка жактан таба албайм да. Бир тууган кайра табылбайт. Аял табылышы мүмкүн, бала табылышы мүмкүн, бирок бир тууган табылбайт. Бир тууганды бул таба алгысы инсан да. Буну менен өтө сый мамиледе, жакшы мамиледе, жакшы көз карашта калышыбыз керек да бири-бирибиз менен. Мен ошону түшүндүрдүм. Ошону түшүнгөн үчүн мен бүгүн дагы, азыр дагы рахмат айтам да. Силер мени ошону жакшы түшүнгөнсүңөр депчи. Себеби мен эгерде булар түшүнбөй калганда, балким мен артка кетмекмин. Балким мен бүгүн чоңой алмак эмесмин деп ойлойм да. Бул жакта чоңураак ойлоп тур. Туугандар жөнүндө жакшы теманы баштап кеттиңиз. Анткени азыр көбүнчө пикирлер болуп атпайбы? Ушул жаш муунда бир тууганчылыктын сезим жоголуп барып атканын сейит. Бири-бирине болгон мамиле өзгөчө мурункуларга караганда. Мурун сиздерди кантип тарбиялады эле ушунчалык бири-бирибизге чүнүк менен карап, ушундай бир чогуу эле иш баштаганды элестеттиңизби? Туугандар чогуу бир иш баштап атат. Бул уже ондай эрчилик. Бул тарбиядан да. Үй бүлөдөгү тарбиядан. Бул негизи эле бардык эле адамдагы жакшы сапаттардын көпчүлүк мындай баалуулуктар бул энеден келет экен да. Эненин сүтүнөн келет экен. Атадан келет экен. Мына ошол кишилердин тарбиясынан улам ушундай бир туугандык, жакындык, бири-бирине күйгөн бир өзгөчөлүк бир сыпаттар пайда болот экен да. Бул дагы мен эсимде, эми биз кичинебизде бир эле жатат элек го. Бардык эле узун төшөк салып эле мындай узун жатат эле айылдачы. Бир комнатада
аларды көрүп жүрөсүң, жатып бири бириңе жытың сиңген да. Анан ошондой баягы үй тар болсо дагы баягы бири бириң менен жакын жүргөндүгүң ошол баягы мээрим сиңип калат экен да. Анан ошол эле учурда баягы тарбияны улам эне айтып бергенден улам бир туугандык неме, бир өзгөчөлүк бир касиет бар экен да. Тарбиялоо боюнча ушул ата энеңизден бир чогуу барыңызга бир насаат айткан бир окуя эсиңизде барбы? Ушул бар туугандарыңызга чогуу бир нерсе көрсөтүп берип же бир окуя айтып берген? Мен ушул өзүм да бүгүн бала тарбиялап жүрөм да. Анан кантип тарбиялашым керек, мен өзүм да кыйналам да кээдечи. Анан ошол учурда бизге кандай тарбия болгон эле, биз эмне болуп өстүк эле деген суроо келет да. Мен эми мугалимдин үй бүлөсүндө чоңойгом, атам апам дагы мугалим болгон. Анан ошол мугалимдердин үйүндө чоңойгондуктан биздин үйдө атам кечке жомок айтып берчү да бизге. Жомок айтып берип, ошол жомоктон улам кайсы бир адам өзүн көрсө мындай элестетип көрө алат экен да. Көп жомок оккан бала мындай жашоону элестетип, кыялданганды мындай узак кыялданганды түшүнөт экен да, көрсө. Калыптанат экен ошол жөндөмдөр. Мен биз билесиңби, сен кичинекейиңде кандай эле билбейм. Кечинде бир 10 мүнөткө чейин бир мультфильм болот эле. Мен да кенен эле болчу, кичине бала болгондо. Кенен болду. Биз 10 мүнөт эле мультфильм көрөт элек бир күндө. Ошону аябай күтөт элек. Ошону бай-байыны көргөндөн кийин жатат элек биз. Бай-байыны көргөндөн кийин жатат элек. Эми ошол аздык болуп калганын атам көрөт экен дагы. Мектептен диафильм деген аппарат болчу. Ал жерде пленканы салып алып туруп, анан сүрөттөр чыгат, цветной сүрөттөрдү өчүрүп туруп, дуалга түшүрүп алып туруп, анан көрөбүз да. Анан атам орус тил мугалими болгондуктан, орусча аябай көп жомоктор, каармандар бар. Ошолор жөнүндө көп айтып берчи. Аябай кызык болчу бизге. Бизге которуп, кыргызчасын айтып берип, ушинтип бир бизге мындай өзгөчөлүк нерселерди ошол жактан үйрөткөн экен да. Баягы биримдүүлүк болгон, же болбосо бир жанагы окуялар бар го, чыбыкты сындырып коет, бирден берип койсо, анан чогултуп берсе сындыра албайт дегендейчи. Ошол эле учурда эмгек кылбаган бала кандай, келечеги кандай болот, мына ушулар жөнүндө мындай жакшы бир нерсени калыптап койгон болсо, ошол нерсе кийин дагы эстен чыкпай жүрөр экен. Мындай айтканда бир фантазияны, ой жүгүртүүнү мындай тарбиялап койгон экен. Калыптап коет экен да. Мен аябай ушул нерсеге мындай маани берип калдым бүгүнкү күнү. Жомок айтып берейин дейм бүгүнкү күнү. Кээ бир чоң балдарым угушчу, кичинелер жомок укпай азыр аябай неметет да. Мисалы үчүн аракет кылам да ошол нерселерди кайталаганга. Бул тарбиялаа бул менталдык жактан көп пайда экен да, кичинекейден бул тарбиялаганыңызчы. Мага да экинчи жак кызыктуу. Сиз мектеп учурунда жумушта иштегенсиз да, 9-класска чейин окуп, мектепте иштеп, анан университетке барган жоксуз. Сиз мындай базардын мектебин көрүп алдыңыз да. Бул экинчи жагыңыз да, бул уже мындай технический жак деп коелучу. Ошол жактан бир кызыктуу суроо пайда болду. Көбүнчөлөрдө да ал жакта спорда баланы туура тарбия бердиң, тарбияладың. Бирок кандай билимге ээ болуш үчүн каяка тапшыртыш керек деген көп ата энелер азыркыга чейин ойлонуп отурат го. Мен балам бул жака бербесем бул эч ким болуп чыкпайт депчи. Сиз деги деле мектепте да аягына бүткөн жоксуз, университетке тапшырган жоксуз. Бирок бир азыр каякта отурасыз. Бул сыр эмнеде? Көрсө билим маанилүү экен же эмне маанилүү экен? Мамиле. Адам менен мамиле түзүү бул өзүнчө бир башкача нерсе. Билимдүү болуу, акылдуу болуу бул башка нерсе. Билимдүү, акылдуу аябай көп адам бар, бирок мамиле түзө албайт да. Мамиле түзүүнү үйрөнүш керек адам. Ким менен же болбосо мамиле түзгөндө ошонун кадамдарын билиш керек да. Кантип мамиле түзүш керек? Бир шаг артка кетиш керек болгондо артка кетип, кайра алдыга кетиш керек болгондо кайра алдыга кетип, ошол мамилени туура түзгөн адам болсо, жашоону деле жакшы түзөт. Көпчүлүк эле адамдар мамиле түзгөндөн көп кыйналып жүрүшөт да. Сиз качан түшүндүңүз эле мамиле түзүү бул эң маанилүүсү, эң башкы экен? Мен башында түшүнгөн эмесмин. Мен базарда келип иштеп калдым 9-классыман. Мына ошол учурдан баштап мен
сүйлөй алчу эмесмин базарда туруп. Базарда келиң алыңыз деп айтканды билчү эмесмин, мындай уялчумун башында. Орустар келип калган болсо такыр эле сүйлөй албай калат элем. Бирок ошентип отуруп базарда бир байкалбаган бир билим бар да. Бул адамдын көзү менен сүйлөшүү, адамдын мындай чуйка адысына тиешелүү бир маселе бар да. Адамды алыстан карап туруп байкайсың да, көзүнөн карап байкайсың да. Бул алат албайт экендигин байкап калчубуз да. Бул клиент эмес, бул эмнени издеп жүргөндүгүн байкап калат элек. Базар ушундай нерсе, себеби көз алдыңан көп адам өтөт да. Көз алдыңан өткөндө тиги кишинин көз карашы баскан кадамынан карап эле бир оценка башталат, байкалат да. Себеби кечке көрүп отура берсең, адам өтө берсе көп нерсени байкап калат экен адам. Базардан кийин ушул мен билем Алматыга барып иштеп калдыңыз, Самарсып, Орусияга чейин барып мигрант болдуңуз. Ошол жакта ушул базардан алган билимиңиз, билим деп коелу, жардам бердиби? Ооба, мен сыртка барган учурумда деле мен тилди деле жакшы билчү эмесмин. Тилди, мисалы үчүн Москвага барган учурумда деле, же болбосо Россиянын көп шаарларына товар ташып иштедим. Тилди деле жакшы билчү эмесмин, бирок мен мындай да, адам сүйлөй албаса дагычы ички жүрөгүндөгү сезими анын жүзүнөн, көзүнөн көрүнүп турат да. Ал нерсени сезет адамдар, сүйлөшпөсө дагы сезет. Мен бир окуяны айтайын. 2002 жылы бир индус менен иштеп калдык. Дубайдан товар ташыйбыз. Ошол учурда ал киши экөөбүз бир жума чогуу жүрөбүз да. Бир жума чогуу жүрөбүз. Ал орусча билбейт же кыргызча билбейт. Мен англисче жакшы билбейм. Мектепте окуган бойдон элем. Бирок бир жума жүрүп, биз Алматыга барып, Алматыда дагы бир кишилер менен сүйлөшүп отурсак, ал пакистанский киши айтат да, бул тил билбейт экен. Сен дагы тил билбейсиң. Кантип сүйлөшүп атасыңар десе, ал киши айтат, бул тил билбеген менен биз көп иш бүтүрдүк дейт да. Айткым келген нерсе, тилди деле көп билбесең деле, баягы адамдын жөндөмү, адамдын аракети, адамдын көз караштары көп нерсени түшүндүрөт экен деп ойлоп калдым да. Себеби биз ал киши менен биз аябай чоң суммадагы сделкаларды жасадык ошол киши менен. Мен дагы мектепте окуган, баягы казанда болсо чыгат дегендей, мектепте окуган сөздөрүм ал эч ким жок болгондо чыгат экен да. Ал сүйлөй элатам англисче. Билген эле жаныма киши келген болсо сүйлөй албай калам да, уялып баштайм. Мына ошол нерседен биз ал кишилер менен көп иштерди жасаганбыз. Сизде да бир кызыктуу окуялар болчу экен. Мен уккам, бир чет Дубайда жүргөндө тил билбей, ушул сынык англис тилинде $300,000 товарга келишим түзгөн экенсиз. Ооба. Жакында туугандарыңыз англис тилди билип түзө албай калып, сиз англис тилди билбей, бир нерсе кылып көндүргөнгүз. Ооба. Бирок ал жерде айтпапсыз да, кантип көндүрдүңүз, эмне деп сүйлөдүңүз ага? Мен бул окуя аябай бүгүн да айтып, бир туугандар менен ыкшып күлөбүз да, ушул нерсени айтыпчы. Бул аябай кызык окуя. Биз 3 аксакал киши отурат, индус бизнесмендер экен. Эми алар поколение менен келе атышкан, алардын аталары ошол канцтоварды чыгарган кишилер экен, производственниктер экен. Анан алар менен сүйлөшүп, биз заказыбызды берип неметсек, ал бизди карап туруп, эми жаш балдарыбыз да, мен 20 жаштамын, байкем 22-де. Бул жерде дагы 18-де турган бирөөбүз турат. Үчөөбүз турабыз алдында. Жаш балдар ушул суммага товар сурап атат, алар ишенбеди башында. Анан карап турам, булар сүйлөшүп атат, мен айтам, мындай деп айтсаң десем, айтат, ишенбейт. Туура которо болбойт. Эми туура эле которуп атат. Эмоция жагынан. Бирок булар жеткире албай атат да ал кишигечи. Анан бул жеткире албай атканы мен түшүндүм дагы, анан айттым да, мен сүйлөсөм булар менин катам табышат, күлүшөт да. Бул биздин менталитетибизде бар го, ушундай бир башынан неметип калабыз, тил билбеген кишини. Же мен өзүмдө да ушул самооценкам ушундай болуп, булар үчүн, булар жанында турганда болбой калат. Анан айттым, силер чыгып тургула. Чыгып туруп, анан ал кишилерге мен бар нерсе менен айтып берип атам да. Мен мектепте окуганда жакшы окугам. Английский кружокторго катышкам, анан мына ошол нерселерден улам мен болгон баягы сөз запасым менен сүйлөп берип атам. Баягы кишилер мени угуп туруп, мени түшүндү да окшойт да. Себеби ал кишилер мени өздөрү Алматыга бар деп суранышкан.
Мен Алматыга барып, алар айткандай базардан местаны ачып, алар каалагандай бир ишти жасап келип мен товар сурасам, товар бербейт да. Анда сен мени эмнеге жөнөттүң деп айтам да. Сен мени эмне жөнөттүң? Мен бүт бардык нерсени бүтүрүп келдим сенин алдыңа. Азыр мен сага келсем, сен мага бербейм деп атасың. Сен кандай бизнесменсиң деп атам да. Деп ушунчалык неметкенден кийин макул берем деди. Берем дегенден кийин тигилерди өзүм кирип чакырдым. Келгиле, сүйлөшкүлө берем дедим но десем, алар шок. Кантип берем деди. Сен эмне дедиң олорго дейт. Мен айттым десем, сен англисче билбейсиң, кантип айттың дейт да. Анан айттым, кеде мындай кээ бир сөздөрдү уңгусу менен улаштыра албасаң дагы негизги ойлорду түшүндүргөнгө болот экен да. Мындай айтканда, бирок бул аябай кызыктуу окуя экен, элестеткиле, көрүүчүлөр силерди элестеткиле. 20 жашта баласыңар, Дубайдасыңар. Индустар чоң производстводон туруп туруп айтып атасыңар $300,000 бер деп. Эртең $300,000 эмес, мага 300 сом бериши десең, сен ишенесиң, кичинекей болор. Ишенбейт да. Ооба. Бирок бул эмнен байкадым, сизде мындай бир корку сезимден жок болчу экен. Ичимдеги каалоом аябай чоң болчу да. Ичимдеги духту алар көрдү, байкады. Сезди, айтып атпаймынбы? Сөздө жеткирип 1000 китеп окуп берсең дагы анын алдында сенин сөзүң жалган экендиги, салмагы жок экендиги, тузу жок экендигин билсе, ал кербек эмес да. Ал менин ичимдеги каалоону байкап туруп, көзүмдөгү каалоону көрүп туруп берели деди. И айткандай эле биз аны аткарып бердик да. Биз ага миллиондогон содаларды жасап бердик. И бүгүнкү күнү эч кандай алар бизге наразы эмес. Биз алардын бир сомун да калтырбай биз кутулуп, акчасын берип, биз дос бойдон калдык. И азыр да иштешебиз ал индустар менен. Ооба, бүгүнкү күнү баягы 10 километр деп жазган бир ручка бар. Журналисттер, студенттердин көпчүлүгү ошол ручканы колдонот. Ошол ручканы 23 жыл башта мен алып келип, ушул Кыргызстанда таркатып иштеп баштаганбыз. Ушул бизнес дагы эле бар. Ушунчалык экен, эгер чын жүрөктөн башталган бизнес ушу көп убакытка чейин созулушу мүмкүн. Бул да үй бүлөбүз менен башталган. 22 жаштагы акам Дубайга барат. Барып иштеп ошол жакта. Анан сен кайра кетпейсиңби Кыргызстанга десе, жок, мен аяка Кыргызстанга кетпейм. Андан көрө сага иштей турган кишини таап берем деп мени таап берет да. Анан мен ошол жерден кийин Дубайга учуп барып, алар менен иштешип, келишип, үй бүлөлүк бизнести биз биякта курганбыз. Мен Бишкекте турам, Алматыда иним койгом, дагы башка өлкөлөргө сатабыз. Ошентип чоң биз иштерди жасаганбыз да, бир туугандар менен. Сиз өйдө да айтып кетпедиңизби, эгерде мен үй бүлө менен вовремя мамилени үзбөсөм, бизнестечи, ушундай бийиктиктерге балким жетпейт элем депчи. Бирок бунун экинчи тарабы бар. Балким сиз үй бүлөңүз менен, бир туугандарыңыз менен дагы деле иштешкенде, тарыхта бар да, братья Рокфеллер, Ротшильд деген. Балким ошондой даражага чыгат элеңиз. Ооба, балким бул ырыскы Кудайдан. Мен айткан нерсе балким бир аз баягы туура келбей калышы да мүмкүн. Бирок бул жерде мен өзүмүн билимим жетпей атканын түшүндүм да. Башкарууда өзүмүн билимим жетпей атат. Алдыңда 500 киши кетип турат. Ал кишилерди башкарыш керек. Ошолорду башкарганга мен өзүмүн тажрыйбам жетпей аткан учурда бир туугандарым менен алсыз. Мага жетпейт деңгээли. Ошол учурда биз жалпы зыян келтирип аттык да компанияга. Ошол үчүн биз чыктык да ал жактан. Эгерде бир туугандарым менден да кыйын башкаруучу жөндөмдөрү бар ушундай кишилер болгондо, биз кала бермекпиз анын ичинде. Биз жалпы билимибиз, өзүбүздүн тажрыйбабыз жетпей аткандан улам чыкканбыз ал жактан. Мындай айтканда тажрыйбага жараша экен да. Тажрыйбага жараша. Булардын жамандыгынан эмес, бул жакшы адамдар. Тажрыйбабыз жетишпей атат. Компания өсөйүн дейт, чоңоюн дейт. Биз бутылканын башындагы капкагындай турабыз ал жерде. Эч мындай компанияны чоңойгонго мүмкүнчүлүк бербей атабыз. Өзүбүз тоскоолдук берип атабыз компанияга. Мына ошондон улам чыкканбыз да. Демек, мындай айтыш керек экен анда. Бир туугандар менен бизнес баштаса болот, тажрыйбаңар жеткиче. Жетпей калгандан кийин уже кетип калыш. Андан ошол урушуп кеткенге чейин. Ушул конфликт интерес болуп баштаганга чейин туура жакшына кылып бөлүштүрүп, жол болсо бир туугандар чыгып туруш керек. Компанияны башкара турган кишилерге берип, өздөрү тек гана баягы түшкөн акчасын, пайдасын бөлүшүп алып турса, эң сонун.
Биз азыр бул темага кайра кайтып келебиз, анткени компания жөнүндө көп кызыктуу суроолор бар да. Мага дагы бир нерсе кызыктуу. Сиз өзү жашооңузда көп нерсе саткансыз. Пияз, өрүк, не болбосун да ручкалар да сатыпсыз. Бул жашоодо көп нерсени сатып чыккансыз кезде. Анан ушул сатуучу, тажрыйбалуу сатуучудан мындай кеңеш сурагым келип атат да. Сатууда эң маанилүүсү эмне экен? Мындай лайфхак менен бөлүшүп кетсеңиз. Нени колдоносуз сатууда? Сатууда эң Жаштыкты эстеш керек болуп калды. Жаштыкты эстеш керек болот. Мен сатууда эми бул базарда отурган учурумду эстеп атам. Базарда отурган учурум сатууда тобокелчилик аябай маанилүү. Тобокелчилик. Ошол эле учурда базардын абалын билүү аябай маанилүү. Мен базарга эртең менен киргенде бүгүн базар кандай экендигин байкап турчумун да. Билчим да. Бүгүн ушул товарды 1 саатка чейин сатып бүтүш керек. Же болбосо буну сатпай 2 сааттан кийин сатыш керек деген абалга чейин байкачумун да. Кантип? Себеби адам күндө базарга бара берсе, базарга бүгүн жаңы ким келгенин да байкап турасың да. Кайсыл апта келди, келбеди, ким келиш керек, ким келбеш керек экенин да күтүп турчубуз да. Мен мисалы үчүн ошол эле учурда черешне сатчумун. Черешне сатканга чейин мен келгенге чейин базарды изилдетип койчумун. Ким бар, ким жок, эмне бар, эмне келди, ким келе элек. А мен ошол келгенге чейин бир сыйра келатат деген, азыр кирет деген паниканы жүргүзүп туруп анан кирчүмүн да. Ушул сыяктуу методдорду колдончубуз. Сатууда өзү кызыктуу. Мен эмнени билем, сиз окуяларыңыздан мындай түшүнсө болот. Ушул Кулброс компаниясын негиздеп курганга чейин да бир мындай ийгиликтүү бир бизнеске окшогон нерселерди курган экенсиз. Бизнеспер, алар бирок көп жактан айтпайсыз, эмнеге? Мен 20 жашыман баштап бул канцтовар бизнесин курдум да. 25 жашыма чейин. 5 жыл ушул канцтоварда иштедим. Андан башта мен производство жасагам, ошол эле ящиктерди жасагам базардагы. Фрукты салган ящиктерди жасап, производство кылып 32 кишини иштеткем бир учурда. Ошол учурда 18 жаштам. 18 жашта 32 кишиге жумуш бериш мага бир өзүнчө бир башкача дух берген экен. Бул ошол элдердин иштеп атканын көрүп, ушундай бир иштерди уюштуруп атканымды көрүп, мен чоң бир мындай максаттарды коюп баштадым да. Ошол учурдан баштап. Менин колуман келет экендигин түшүндүм. Мен өзүмө толук ишенич болду. Мына ошондон улам мен ушул бүгүнкү болуп аткан производстволордогу калыптанган жагы ошол жактан болгон. Давайте хронология менен кетели. Сиз 18 жаштасыз. Биринчи бизнесиңиз эмне болду ошондо? Мен базарга келип ящик жыйнадым. Ящик жыйнадыңыз? 15 жашымда. 15 жашыңызда. Бул ушу андан да эрте. 15 жашымда келип мен базардан ящик жыйнадым. Ящик жыйнап, ошол базардан 3 сом 5 сомдон жыйнап келем. Ящиктерди ремонттоп, ошол эле дыйкандарга сатам. Кайра эле ушинтип, ушу ар бир кылган ишим 3 ай сезонунда Бишкекке келип иштеп кеттим. Ошол бир сезондо канча акча тап койчусуз? Ошол учурда жаш кезиңизде. 5 сомдон алып 15 сомдон сатчым. Анан бир күндө 500 сом тапчым. Ал учурда 500 сом бул аябай чоң акча. Чоң акча. 500 сом тапсам аябай жакшы. Куртай болчу экенсиз да. Мен үчүн ошол жакшы болгон экен учурунда. Бирок мен ошол 500 сомду табыштагы мен үчүн бир аябай оор иш болчу башында. Мен ошону чоң көрчүм, көп иш жасадым депчи. Көрсө кийин көрсөм ал кичинекей эле иштер жасаган экен. Ошо 500 сомдор менен үй бүлөңүзгө пайда алып келиптир, алар кандай сүйүндүрдүңүз беле? Сөзсүз. Мен тапкан акчамы мен Бишкекте турган учурумда айылдагы бир туугандарым, башкалар күтүп атат да, мен иштеп атат деп. Аяка жөнөтүп турчумун да. Жөнөтүп турчумун. Анан ошол айылдагы жетишсиз, айылдагы жей албаган нерселерди мен Бишкектен жөнөтүп турчумун да. Алар укмуш күтчү менен. Туулган күндөрүнө жөнөтүп турчумун ар биринен. Анан өзүм барсам дагы Бишкекте Ошто ондай торт жок болчу да. Биздин айылда. Бишкектен торт алып алчумун да. Көтөрүп алчу машинадан такси менен алып барчумун. Яштер чогулттуңуз. Андан кийин канча жашыңызда кайсыл жакка өттүңүз? Кийинки ишиңиз же бизнесиңиз?
Мен ошол 11 класс бүтүп келип, ошо 18 жашыңызда. ящик бизнесинде мен сезон менен иштедим. Анан кийин Бишкекке келгенден кийин келип туруп, анан кийин мен окууга тапшыргам. Окуу өтпөй калдым. Анан кийин тагдырымда окуу жок. Анда мен иштейм деп туруп, анан иштеп баштадым. Ошол кайра эле ящик менен баштадым. 1 жылда ящикти иштедим. Арасында мен Россияга барып келем. Улам сезону менен. Ар мөмөдүн сезону келген учурда Россияга каттайм. Агар 18 жашыңызга чыгып ушу ящиктер чогулуп калган, ал жакта эми көбүрөөк киреше болуп калды да, канчага чейин көп болуп калды? Мен кирешенин биринчи ящиктен тапкан биринчи кирешем однокомнатный квартира алгам. 20 жашымда. Ящиктерби? Ящикте. 19-20 жашында однокомнатный квартира алгам. 2000 ящик жасадым. $1 акча калды. Пайдасы $1 акча калды. Мен $2000 квартира алдым. 20 жашыңызда. Ооба. Жана блогерлер бар го, жана биз 18 жашта машина алдык, тиги алдык деген. Бул ошол биз ошол учурдун ошондой макет салган кезде. Ал учур менин каалоом укмуш болчу. Үйгө муктаждык болгондон улам биринчи максат ушул үй алыш керек болчу. Мен ошол нерсени жасагам да. Анан ошол өзүбүздүн үйдө бир туугандар келет, андан кийинкилер студент да бардыгы. Ошол өзүбүздүн үйдө жашап, бир башкача бир бактылуу күн өткөргөнбүз да. Ящиктерден үй алдыңыз, анан нары эмне кайка кеттиңиз, кайка жолдоңго? Россия барып турам дедиңиз. Россия барып туруп, ал жакта эмне менен алектендиңиз Россияда? Россияда мен көп нерсе саттым го. Мен укроп да саттым, көп нерсе саттым, клубника саттым, аябай көп нерсе саттым. Ар бир нерсе сезон болсо сатам. Россияга биз бул жактан жүктөп барабыз. Жүктөп барып, ал жактан бул жакка банан алып келебиз, кум шекер алып келебиз, бул жакта керек нерселерди. Алып келип туруп, анан кийин ол Шопоков деген станциядан түшүрөбүз. Түшүргөндө Бишкекке түшүрсөк, ага НДС төлөш керек да. Анан качабыз дагы ошол жерден түшүрөбүз. Ал жерде бир болгону 2 минут токтойт. 2 минуттун ичинде биз банандарды түшүрүп калыш керек, кум шекерлерди түшүрүп калыш керек. Укмуш тез иштейбиз. Аягында өзү жетишпей калганда, поезд жүрүп кетип атканда чуркап түшүп кетебиз да. Ушул учур Шыкмаматов жок болчу экен да. Бул учур, ал учур ушундай болчу да. Ал 2001-2002 жылдар болчу. Бул жерден мен кыска суроо пайда болуп кетти. Ушул банан, ар нерселер сатып аткандан мындай эң мындай кирешелүүсү кайсы болду? Эмнени сатканыңыз? Кокон гилес. Биздин кокон гилес. Мен кокон гилести сатканымда эң көп киреше табам. Канча болчу ошондо? Мен өзү 500 килограмм эле гилес алып барам. Алып барып 2 эсе кошуп сатам үстүнө. Сатылчу. И 15 минутта бүтчү. 15 минутта сатып бүтөт элем товарды. Бардым, койдум, 2 киши же 3 киши эле алып коет ушуну. Ушунчалык тез сатчубуз да. Ушу менен алектенип жүрдүңүз, ящиктер кылдыңыз, мигрант болуп жүрдүңүз. Анан каяка барып калдыңыз? Канча жашыңызда? Кийинки этап дейличи. Кийинки этап мен ошол бир учур мен немеден келе албай калдым да. Банкрот болуп Россиядан келе албай калып, ошол жакта бир 6 айдай жүрүп калдым да. Ошол жакта жүрүп калганымда келгенге жол кирем дагы жок, банкрот болуп калдым да. Эмне себептен банкрот болуп калдыңыз? Өрүк алып бардым да, өрүк агып кетти да. Өрүк агып кеткенден кийин мен аяка грузчик болуп эле бирөөлөргө жардамдашып, бирөөлөрдүн курсак тойгозуп эле жаткан жерге төлөп койсо ошого сүйүнүп жүрөрдүм. Выживание болгон экен да, мындай. Выживание болгон да. Анан ошол учурда мен бир тууганым мени акыбалымды көрүп, анан ошол учурда кайра чакырат Бишкекке. Кел Бишкекке деп, анан мен Бишкекке келгенден кийин ал Дубайдан жана ручка бизнесин сунуштап, анан ошол ручка бизнес менен мындай айтканда Изгразев князь болуп тур да, ошо кыйналып атат эле келип эле Дубайга. Мен аябай көп банкрот болгом башында. Мен бир күнүм ийгилик болсо бир күнүм банкрот болчу да. Эгер могу жаштарга кеңеш айтып кетсекчи, ушул жерден эмне себептен банкрот болчуңуз, анан жаштарга банкрот болбош үчүн эмне кылыш керек? Негизи банкрот болуш керек. Банкрот болуш керек. Көп банкрот болуш керек. Ушул башталгыч убактары аябай көп банкрот болуп алган киши кийин жашоосу таттуу болот да. Мындай туура жашайт да. Банкрот болбогон кишиден мен аябай корком. Мен. Банкрот болбогон киши элестет, миллиондон ашкандан кийин банкрот болуп калган, ал оор өткөрөт ал абалын. Инсульт болот, инфаркт болот, ар кандай ситуациялар көп болот.
суицидтер болот дегендейчи. Башта банкроттун даамын билген киши эч кыйналбайт да. Жакшы айттыңыз. Кайра кайтып келели ушу этаптарга. Дубайга кеттиңиз. Ручканы сунуштады, жанагы индустарды көндүрдүңүз 300 000 товарга. Анан кийинки кадамдарыңыз кандай болду? Ушул бизнес кандай кетти? Кандай масштабка чыкты? Бул бизнестер мен Бишкекте бир окуя алып келип туруп Дордойго алып бардым да, ручканы салып алып, сумкага салып алып, жаныма бир тууганды алып алгам. Дубайда иштеп аткан бир тууганым келген. Мага жардам берген. Алып барып Дордойго барсам, эжелер айтат да: "Эй, бар тур, кетчи нары. Кереги жок бизге, кереги жок" деп ушундай. Анда 2-3 жерге барсак ушундай кагып коюптур да. Мен үчүн ал базардагы эжелердин манерасы ал нормалдуу эле нерсе да. Мен базарда иштейм да, мен түшүнөм да ал эженин психологиясын. Бул киши студентке аябай катуу тийиптир да. Чыгып алып ыйлайт да. Менен чоң бир байке ыйлайт да. "Эй, Сүймөнкул болбойт окшойт бул бизнес" депчи. Анан айтам: "Эй, сен токто, бул болот. Туруп тур" деп туруп стратегияны карасаң, ошол учурдагы койгон стратегияны. Буларды ушундай ойго алып келиш үчүн булардын кардарларына сүйлөтөбүз бул товарды деп туруп, подземкага келем. Дордой кабыл албай койду. Подземкага келем да, подземкага бардыгына карызга таркатып берем товарды. Алып келген товарды карызга таркатып туруп, анан ошолордон улам булардын прилавкасында менин товарым туруп калгандан кийин ойлонуп башташат дегилер. Бул товар каяктан келди депчи. Анан популярдуу окшойт деп. Бул каяктан келди десе, бул ушундай алып келет, бул ушундайбы, индийский ручка деп туруп, мен атым индийский ручка деп, "Эй бала, индийский ручка" деп чакырышат да базардачы. Мен ошондон кийин булардын кардарлары аркылуу киргеним үчүн бир учур келди, жана Max Writer деген ручка барбы? Ошол ручка пешенеме жок болуп калды да. Сиз жана индийскийден бул жанагы эме эмеспи? Мындай сары, көк, мындай в полоску турган ручка эмеспи? Жумшак резинкасы бар Max Writer деген ручка бар. Анын бренди Sella. Тиги биз алып келген Flare деген ручка болчу. Flare. Сен журналисттердин, студенттердин колунан көп көрөсүң ушул ручканы. Мен атам журналист да, колуну журналист, ошол билет. 10 километр жазат. Атай көрсөңүз айтып коюңуз. 10 километр жазат, эч түгөбөйт. Жоготпосоң түгөбөйт, 3 жылга чейин түгөбөйт. Ушунчалык аябай сапаттуу, технологиясы жапондордуку да. Анан мен ошол ручканы мактап сатып жүргөндө, тиги Дордойдогу эжелер андан кийин айла жок, мени менен иштешке туура келет. Иштешип аткан учурда алар күтүп аткан товар келбей, алардын бактысына мен турап калам да. Менде товар ушунчалык мүмкүнчүлүк бар. Мен ошондо самолет менен Дубайдан самолет менен ташып алып келип саткам. Ручкаларды. Мага кызыктуу, ушу биринчи жылы ушул бизнес менен иштеп баштадыңыз да, канча кирешеге ээ болдуңуз мындай? Плюс-минус. Биринчи жылдарычы, пока не раскрутились. Биз баштапкы чоң капиталды ушул ручканын ичинен таптык. Мен мындай айтканда, бир жылда ошол жылдары $300 000 соода кылчубуз да. Ал учурда квартиралар $2 000, $3 000, $5 000 ушундай болчу. Ушунча чоң сумма акча болчу. Бул жактар кубросу сүйлөшпөй, ручканы сүйлөшөрсөк деле болот экен да, аягына чейин. Ушундай болчу да эми. Бул убакыт өтүп кетти, көп болду. Бирок ошондой соодалар болгон. Дордой ушундай соода болчу, Алматыда ушундай соода болчу. Кийин мен Дордойдо жолго салгандан кийин мен Алматыга барып 3 жыл иштедим. Ручкадан кийин получается. Ошол ручка кетип атат уже. Ошол ручка бизнесинде Алматыга барып 3 жыл иштедим. Масштаб болуп кетти, масштабирование. 3 жыл иштеп Алматыда. Мен Алматыда чоң соодаларды жасадым. Мен ошондо бул жака келип үйлөрдү алып, 3-4 үй алып, ошол жылдары аябай жакшы иштегенбиз. Катуу болгон экенсиз ошол. Сонун болгон. Ручкадан кийин кийинки кадам производство башталды. Ошондон кийин уже бизге белгилүү окуя. Көрсө мындай силерде Сүймөнкул байкенин интервью чакырып атканда бул жагын деле карабайсыңарбы? Биякта деле көп нерсе бар турбайбы? Окуялар көп, негизи окуя көп. Адам башында ар бир адамдын эле окуялары көп. Ар бир адамдын, ар бир бизнесмендин эле окуясы меникине окшош. Ал деле ушу мен сыяктуу кыйналган, ал деле банкрот болгон, ал деле мен азыр айтып атсам, көрөрмандар деле айтышы мүмкүн, меникине окшош экен, ушундай болгомда мен дагы депчи. Ошон үчүн баягы бири-бирибизге сүйлөшүп аткан сөздөр алар үчүн дагы сиңимдүү да. Себеби окуялар окшош. Жүрөккө жетет. Ооба. Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет. Сонун айттыңыз. Сиз айтып атпайсызбы, ар бир адам банкрот болуп көрүш керек, көп урак депчи, баштапкы этапта.
Бирок ошондой эле жаш кезиңизде чоң акчаны кармап, ошондой эркек киши тем более чоң акчаны кармаганда көп кетет эмеспи? Сизде ошондой учур болду беле? Мен аябай башында банкрот болгон учурумда мен кыйналдым. Көчөдө жатып, ыйладым, суточный квартираларда жүрдүм, ушунчалык аябай бир оор абалга түшүп кеттим. 3-4 ай түшөм, кайра чыгам, ушинтип көп сыналып жүрдүм. Бирок ошол учурда мага бир тууганым арабскийде окуган үчүн ал мага дуаларды үйрөтөт да. Айтат да, сен ушул дуаны окусаң байып кетесиң депчи. Ушул дуаны окусаң соодаң жүрүп кетет депчи. Анан дуаларды үйрөтөт. Анан мен ошол жерден мага жакшы, кээде кыйналган учурумда сөзү аябай жагымдуу, айткым келет, соодадан жакшы болуп кеткенде унутуп баштайм. Бирок ошентип жүрүп мен жатарга жер жүргөн учурда мени бир күн даватка жөнөттү да. Бир тууган. 3 күн даватка барып келгенден кийин мен айттым, мен кайра барам дедим. Анан кайра да барып келдим даватка. Максат ал жак арзан экен негизи, көчөдө жаткандан көрө. 50 сомго 3 күн жашап келесиң. Даваттын берекеси ушунда болчу да. 50 сомго башында 2000 жылдары даватка чыксаң 50 сомго эле чыгат элең 3 күнгө. Мындай көчөдө калгандан көрө даватка келип. Ооба, суточныйга барсаң 10 сомдон жатасың. Курсагың тойгош керек да. Жетпейт да. Мен анан кайра даватка кеттим. Ошондон кийин барып келгенден кийин мен айттым да, сен эмнеге мага башта айтпадың дедим да. Сен эмнеге башта айтпадың мага? Ушундай экенин айтпай белең сен башта. Сен мага түшүндүрбөпсүң деп анан бир тууганым урушкам ошондо. Анан мен аябай ошондой бир туура жүрөгүмдө Кудайды таап алдым. Экөөбүз түз сүйлөшүп алдык Алла Таала менен. Мына ошол сүйлөшүү бүгүнкү күнгө чейин жүрөт да. Ошол сүйлөшүүңүз эсиңизде барбы? Ошол сүйлөшүү эсимде бар. Мен ошол биринчи кайсыл мечитке барганым да эсимде бар. Кайсыл киши мага амир сап болгону да эсимде бар да. Мени ушунчалык бир аябай туура жолго багыттап буруп койгон экен. Мен ошондо бир чекит койгонмун. Мына ошол мени кийин жолдон бузбады. Мени чоң акчада кыйнап койгон жок да. Себеби ага чейинки кыйынчылыктарды билдим. Андан кийинки бүт бардык нерсе Алла Таала аркылуу болуп атат. Ал көрүп турат, ал байкап турат. Ушул нерселер мени бүгүн деле үстүдөн мынтип кармап, бирөө кармап тургандай эле кармап турат. Эгер могу дуа жөнүндө айтып кетсеңиз, дуаңызды айтып кетсеңиз, дуаны айтып анан сүйлөшкөндө мен конкретно кантип сүйлөштүңүз, сөздөрүңүз анткени мен билем, азыр бирөө көрүп отурат да, ушундай элечи, оор абалда, анан ага да кызыктуу да, кайсы дуаны айтсам, анан кантип сүйлөшүшүм керек Алла менен. Мен да ишим оңой болуп кетишин деп. Мен деле мындай маанисин түшүнбөдүм да, бирок ал мага айтып атат да, жазып берген. Мен эстеп алам, Ош базардын башында отуруп алып жаттап атам да ошо дуанычы. Кагаз кармалып. Кагаз кармалып жаттап атам да. Аллахумма антал гани дейт экен да. Аллахым сен байсың дейт да. Уанал фахрена фаманиядул фахрена илал гани я раб деген дуа экен да. Мен арабчасын жаттадым. Мага арабчасын жазып берди. Мен аябай кедеймин дейт да. Сен кедейлерге сен жардам бересиң го дейт да. Сенин казынаң кең го дейт да. Сен мага жардам берчи деп деген дуа экен. Мен ушуну кайра айта берем. Маанисин деле түшүнбөйм. Кайра айта берем. Ошону айтсам эле соодам жүрөт. Мен ошол айткан сайын ошол нерсем ыйманым өйдө көтөрүлүп атты да. Мына ошондой нерселер мындай адамды аябай бир өзгөчө бир калыптап коет экен да. Ошол учурда сизди ушул түз жолго бурган Амир Сап азыр билеби ошол сизди түз жолго бурганын? Мени ал киши билет. Мен ал киши менен көп сүйлөшүп жүрдүм. Аябай жакшы киши болчу. Азыр раматылык болуп кетти. Нурлан деген художник киши болчу. Аябай жакшы киши болчу, Ташкөмүрлүк. Ал кишини мен чындап бир жүрөгүм менен адамды сүйгөмүн. Ошол киши мени мындай туура багытка буруп койгондо бүгүн да рахмат айтам да. Өзү көбүнчөлөр айтат го, кээбирки бизнесмендердин мындай дүйнөсү тынч эмес эч качан депчи. Алар дайыма бир нерсени ойлонуп жүрөт, бизнестерин. Кимде ким Алла менен бизнес кылып турган болсо эч качан ойлонбойт дейт экен да. Мен ушул кээде өзүмө дагы суроо берем да. Кудайын таппай жүрүп бизнес кылып жүргөн кишилер
темир кишилерби деп ойлоп калам да. Кантип ушунчалык нагрузканы алып жүрүп, бирок Кудай менен байланышы жок жүргөн кишилерге мен таң калам. Биз кичине болсо эле тобокелчилик, Кудайга салып коюу, же болбосо Кудайга ишенип коюу, Кудайдан суроо, ушул маселелер бизди көп стресстен арылтат да, сактайт да. Бир нерсе болсо эле Кудайга неметип намазды окуп туруп, бир даттанып айтып алып туруп, кыйла бошоп калам да. Ал кишилер бошобой жүрөт да. Чогулуп жүрөт. Анан кантип кыйналбай жүрүшөт, мен таң калам. Бирок ойлоп көрсөң, ошол чоң ишкер бизнесмендердин көбүнчөсү бир жаман бүтөт, ооруп калып, инсульт, инфаркт, ушундай бир жүрөккө нагрузка жүрөктөн. Мен ошон үчүн айтам да, жүрөккө нагрузка бербей, мүмкүн болушунча чыгарып ташташ керек. Мүмкүн болушунча даттанып айтып ташташ керек, сүйлөшүш керек. Алла Таала менен сүйлөшкөндө бул нерселердин бүт бардыгы ордуна келет. Анан ырыс кааладан экендигин түшүнүп алгандан кийин эч нерседен кыжалатчылык жок. Каяка барсам деле Кудай өзү карап турат, өзү байкап турат. Сиз балким мындай салыштырма болду эле, бир ушул эле сиздин деңгээлиңизде ишкерлер бириңиздер менен сүйлөшүп турасыздар да. Сүйлөшкөндө түшүнөсүз да, ал менен бизнес кылбайт экен, ал мындай аябай стрессте жүрүп, ошо менен сүйлөшкөндө мындай кандайдыр бир айырмачылыктар байкадыңыз беле, наглядно мындай айтканда? Сөзсүз байкалат. Адамдын мындай жанына барганын деле байкалат. Анын терс энергиясы бар, же болбосо мындай бир нур бар жүзүндө, ал киши менен сүйлөшүү оңой экендиги жандан барган деле байкалат. Тиги киши менен бир аз мындай кыйын болот. Эгерде дини жок киши болсо, ал киши менен иштешиш да кыйын. Иш алып барыш да кыйын. Түшүнүү да кыйын. Бирок Кудайга шүгүр, биздин Кыргызстанда көпчүлүгүбүз, 99% бул Кудайга ишенебиз, бул баягы бардыгыбыз ырыскы Кудайдан экендигин билебиз. Биздин кыргыз ишкерлер бүт бардыгы ыймандуу. Жакшы сөз болду. Кыргыз ишкерлер ыймандуу. Ооба. Биздин ишкерлерибиз аябай жакшы, мындай орусча айтканда пунктуальный, же болбосо мындай бир көрөгөчтүк, мындай ички духу бар, ушундай ишкерлер. Бул жакты, ушул бөлүктү, ушул тепкичти жаптыктап элебиз. Кийинки тепкичке кайтып келели жана окуябызга. Биз азыр уже Кулброско келдик да. Кулбростун окуясын дагы бир жолу кайталгым келбейт, анткени ал жакта эми баарын эле белгилүү канча жолу айткансыз, ушул туугандарыбызды ачып, бирок ал жакта бир эки үч суроом бар да, ушу ичинде кызыктырган. Биринчи суроом, ошол фабриканы мага да тиешелүү да, фабриканы чеке шардын четине чыгаргансыз. Шардын ортосуна алып чыгып, өзүңүз сөзүңүз менен адамдар башкача дегенсиз. Бул жакта адамдарды ишке тартуу кыйын, жакта адамдар иштегенге даяр. Биз деле азыр көп учурда кадр маселеси менен кездешебиз да. Кадр маселеси оор болуп барып атат. Адамдар жалкоо болуп барып атабы, же иштегиси келбей атабы. Азыр бардык ишкерден сурасаң, кандай маселе болуп атат десек, кадр маселеси дейт. Жеңис Байке менен дагы сүйлөшкөнбүз. Сиз үчүн ошол кадр маселесин чечипсиз, ошол чыгып кандай чечилди, ошону айтып берсеңиз? Мен ушул Бишкекте иштеп жүргөн учурумда, Бишкектин ичиндеги жумуш алуучулардын ой жүгүртүүсү бир жума эле болчу. Максат планын бир жумага эле койчу. Бир жума иштеп көрөт, бир жумадан кийин орун алмаштырат. Ушинтип аябай мындай жумушчунун келип кеткени аябай көп. Айлык акын да бир жумада бериш керек болот да бияктачы. Анан мен ага чейин ошол 2 жыл 3 жыл арасында бул өндүрүштү баштадым. Мен башта чет өлкө менен бизнестерди жасагандыгым үчүн мен ошол эле учурда мен чет өлкөдөгү бизнестерди, өндүрүштөрдү көрүп келдим, барып саякат кылып. Саякат кылып бир сыйра көрүп келгенде, ал жакта андай маселе жок. Алар кандай масштаб менен жасап атат, аларды көрдүм дагы. Анан келип туруп мен экинчи кадам жаңы конушка барып көрдүм, Кара Жагачтагы. Барып көрүп жасап көрдүм. Ал жакта бул бизнес туура кетти. Ал жерде дагы ошол чоң айта алдым. 50-60 кишини кылдым, бирок дагы эле сезип атам, ал жерде дагы эле ушул сыяктуу окуялар кайталанып атат. Сиз вирус дедиңиз эле. Мен айттым, мен буну айтып коем, бул вирусу бар адамдар депчи. Анан айтам да, кыздар кегиле максат коёйлу, чоң кыялданайлы, ушул компанияны чоң абалга алып келебиз десең, сиз акчаны бериң, андан кийин бизге аны айтпаңыз деген ошолор келет да. Түшүнгүсү келбейт да. Анан ошол ар кайсы жерге кирип жүрүп иштеп жүрүп, булар ооруп калган да, бир жерде тура албайт.
Ошондон улам мен анан айыл жерине кача кетем деп мен Карла Маркс деген айылда эч Швеянын немесин түшүнбөгөн кишилерди алып алып ошол айылдан жыйнап алып туруп Нөлдөн үйрөтүп. нөлдөн 350 кишиге чейин ошол бир айылда 350 кишиге чейин жыйнап ошолорду тигүүчүлүккө үйрөтүп иштеп баштадык да. Мага бул бир нерсеси кызыктуу түшүндүрмөсү. Барып келдиңиз да айылгачы. Ооба. Такыр Швен түшүнбөгөн адамдар да жанында, мисалы үчүн менмин да. Турам да жаныңызачы. Мага кантип түшүндүрөсүз? Мен айтып атам да, бул жерде бир сөздө айттым да, маймыл мотоцикл минип атса, же болбосо аюу мотоцикл минип атса, силер ушуну жасай албайсыңарбы деп мен бир тамашалап коем аларгачы. Маселе биздин кыздардын колунан айлансак болот. Бардыгы жөндөмдүү кыздар да. Бардыгы жөндөмдүү кыздар. 3 күнгө да жетпейт да, 2 саат көрсөтүп койсоң тигип кетет. 2 саат көрсөтүп койсоң ушуну жөндөмдүү кыздар тигип кетишет. Могул көйгөйдү көтөрүшүбүз керек деп ойлойсузбу? Шаарда ушундай болуп бара жатканы. Жаштар көп бир жерде туруктуу тура албайт, бат ушундай ойчу чачырайт, баары эле дароо сразу популярный же сразу бай болгусу келет. Бул оорубу? Мен буну башта жумушчуларды өзүм кармай албагандан улам өзүм кээде жумушчуларды күнөөлөчүмүн да. Бирок мен андан кийин көп ойлорум өзгөрдү. Мен бүгүнкү күнү жетекчиде дейм. Мисалы үчүн кээ бир бүгүнкү күнү компаниялар бар. Ал жакта жумуштан кеткендер өтө саны аз. Себеби эмнеде? Себеби ошол компаниянын ичинде чоң бир максаттар бар. Ошол максаттарды бул компаниянын ичинде иштеген кишилер түшүнөт. Ал жетекчи, ал жумуш алуучу менен өтө жакшы тыгыз мамиледе. Биз бүгүн мамилени туура түзө албагандан улам ал жумушчулар кетип калат. Эгерде мен бир жерге барсам, келечекте максатымды көрө албасам, ошол жерде кийин келечегим кандай болот экенин көрө албасам, мен үчүн туман болсо мен да кетем. Эмнеге кетпешим керек? Ошол нерсени биз бөлүшүү деген нерсени кыла албай атабыз бүгүнкү күнүчө. Бүгүн бөлүшүшүбүз керек. Ар бир жумушчу бардыгы эле менеджер болсун, управляющий болсун, же болбосо жөнөкөй бир жумушчу болсун, ошол орунга келе алат экендигин билиш керек. Жок, бул баары бир өзүнүн тууганын коюп коет. Бул өзүнүн тууганынан башка эч кимди койбойт десе, албетте бул менеджер ал жерден өзүнүн өсө турганын көрбөйт. Бул жерде тууганчылык маселеси жок. Бул жерде кимдин таланты бар, кимдин өзгөчөлүк жөндөмү бар, ошол жөндөмгө гана мамиле бере турган иш компания болгон болсо, анда бул жерде бул келечегин көрөт. Ошол жерде мен эртең жетекчи болом дейт. Же болбосо мен эгерде ушул компания менен 5 жыл иштеген болсом, мен ушул ийгиликтерге жетет экенимди толук билем деп туруп, ошол жерден иш баштайт да. Мына ошол нерсени бүгүнкү күнү биздин ишкерлерибиз ошол мамилени булар менен жакшы кыла албагандыгыбыздан улам бир тоскоолдуктарга келип атабыз да. Бизде бүгүнкү күндө тигүү тармагында бизнесмендер көпчүлүк индус, пакистанец мигранттар менен ошол кадр маселесин чечип келет. Сиздин цехтериңизде мигранттар барбы? Бар. Канча пайыз? 20%. Көбөйүп барып атат, Ооба. Бүгүнкү күнү өндүрүш үчүн аябай чоң жардам алардын келгени. Бүгүнкү күнү биздин жумуш алуучулар бизде аз болгондон улам муктаждыктан улам аларды алып келип атабыз. Болгон болсо өзүңүн тилиңде, өзүңүн менталитетиңде сүйлөшкөн адамдан өтөрү эмне жок. Биз аларды алып келип аткандыгыбыздын себеби жумуш биз алган заказдар өз убагында чыкпай аткандыгынан кардар биз менен кол үзүп аткан учурда булар келип бизге жардамга келип атат. Буну туура кабыл алайлы. Булар келсе, булар Кыргызстанга экспортко чоң салымын кошуп атышат. Булар алган $400 айлыгынын $200 ушул жакта коротуп атышат. Мамлекетке ар бири 6.000 сомдон 12.000 сомго чейин булар виза алыш үчүн акча төлөп атышат. Ар бир визасы уланган сайын акча төлөп атышат. Булар биз үчүн чоң күч, кол, пут. Булар бизге керек. Биз эгерде экспорт өлкөсү болобуз деп аткан болсок, биз эмне экспорт кылабыз? Картошкабы, этпи, же алмабы? Эчтеке экспорт кыла албайбыз биз бүгүнкү күнү. Биз камсыздай албайбыз кошмо өлкөлөрдө.
ушул айткан нерселер менен. Этти сырттан алып келишибиз мүмкүн. Алманыкын, Польшаныкын алып жеп атабыз мисалы үчүн. Биз бүгүнкү күнү экспорт бирден бир экспорт бул Кыргызстандагы алтындан кийинки орунда турган бул текстиль. Ушуну жоготуп алган болсок, анда биздин Дордой да иштебейт. Шаарда курулуп аткан үйлөр да курулбайт. Бүгүнкү шаарда курулуп аткан үйлөрдүн дагы курулуп атышы бул көбүнчө Дордойдон бул текстилден келип аткан иштер. Ошол 500 миңге жакын жумушчу иштейт бүгүнкү күнү. Булардын бүт бардыгына үй керек. Ошол жактан акча келип атат. Сиз айтып атпайсызбы, жакшы статистиканын экинчи орунда чыкканынчы, анда ошол бир аз ананыраак козгоюн дегем, сиз айтып кетипсиз. Азыр көп мындай келечек белгисиздей болуп сезилип атпайбы көркөлөргөчү? Wildberries, Озондор менен бир нерсе болуп эле, окуялар бат-бат чыгып, бат өзгөрүүлөр көп болуп атат да. Мындай стабилдүүлүк жок сыяктуудай болуп көрүнөт да. Мен керкелерден сурап көрдүм да, мындай коркунуч бар деген адамдар айтты да. Сиз кантип ойлойсуз ушул тармакта? Бул бизнес модель биздин 90-жылдан баштап, Дордой башталды дегенден баштап 2020-жылга чейин бир бизнес модель иштеди. Бул Дордойдо контейнерде соода кылуу, же болбосо Любленада соода кылуу. Биз бунун баардыгыбыз ушул ыкма менен иштеп келдик. 2020-дан кийин коронавирус кирди. Ошол коронавирустун киргени да канчалык пландуу нерсе билбейм, бирок ошондон кийин онлайн сатууга өтүп баштадык. Онлайн сатуу башталды. Ошол бизнес модель өзгөргөндөн баштап көпчүлүк ишкерлерибиз ушул ыкманы түшүнө албай келатабыз да. Баштагы эле адатча эле барып контейнерди ачабыз. Контейнерди ачып соода кылабыз дейбиз, адам жок, же келген кардар жок. Же болбосо жөнөтөбүз товарларды, алар деле кыйналып атат бүгүнкү күнү. Көпчүлүк учур ушул бизнес модельди кабылдашыбыз оор болуп аткан учурдан көпчүлүгүнө караңгы көрүнүп кетип атат. Калайбыз биз онлайн сатууга келишибиз керек. Онлайн сатууга өтөбүз биз. Себеби бул жылдан жылга өсүп келатат. Мен бир ой угуп калдым эле, Дордой жакында скат эле болуп калат деп. Болушу мүмкүн, толук эле. Мүмкүнчүлүгү. Бул ошол бүгүн деле ошондой эле. Азыр барсаңыз Казакстандан келип аткан, Россиядан келип аткан кардар жок. Башта көчөдөн баса албайт элек. Азыр аягын көрөсүз. Футбол ойношат арасында. Жакында бир өзбекстандык досторубуз менен сүйлөшүп калдык эле. Алар айтат, 2000 белгилүү Россия менен Украинанын ортосундагы согуштан улам Кыргызстанда потенциал чоң эле тигүү тармагында депчи. Бирок кандайдыр бир деңгээлде колдондуңар, бирок 100%ке колдоно албадыңар деп. Эмне себептен деп ойлойсуз? Сиз ошондой ойдосузбу негизи? Жок, мен андай ойдо эмесмин. 2020-дан 2023-кө чейин Кытай жабык болгондуктан, коронавирус болгонуна карабастан, онлайн сатуу өз күчүн күчөткөнүнө карабастан, Кыргызстандагы бизнес текстиль тармагы аябай катуу өнүктү. Аябай жакшы иштешти. Украинадагы согуш башталары менен курстун түшүшү башталып, ишкерлер артка кетип баштады. Акыркы 2,5 жыл көпчүлүк майда ишкерлер жабылды. Азыр чоңдору турат. Чоңдору дагы аксап калды уже. Бар тапканын уже жеп бүтүп калышты да, мындай айтканда. Бүгүнкү күнү биз дагы эле ушул абалдабыз. Себеби Украинадагы болгон акыбал рубльдүн курсуна сөзсүз таасирин берип атат. Аларга болгон чектөөлөр таасирин берип атат. Башта биздин 1 сом, алардын 1 рубль биздин 1 сом 30 тыйын болуп атса, бүгүнкү күнү 80 тыйынга да түшкөн күн болду. 70 тыйынга түшкөн күн болду. Биз 100 сомго саткан акчабыз кайра бизге 70 сомго келип атты да. Мына ошондон улам текстиль согуш болгондугу бизге пайда эмес, зыян берип баштады. Наоборот, зыян берип баштады. Бүгүн ушул токтотсо эле кайра текстиль өсүп баштайт. Бүгүнкү күнү акыркы 2,5 жылдан бери бул текстиль тармагы минуста. Бирок келечек бар, кандай болсо да. Сиздин оюңуз боюнча. Ишенич барбы? Ишенич бар. Бирок ошол эле учурда бул эми офлайн үчүн болуп атат көпчүлүк таасирлер. Ошол учурда онлайн сатуу дагы жүргөндөр бүгүн аябай сонун ийгиликтүү иштеп аткандар да бар. Мындай айтканда офлайн ушул согуштан улам көп жапа чекти. Онлайн бүгүнкү күнү
жакшы өзүнүн көрсөткүчүн көрсөтүп келатат. Мен биринесин унутуп калыптым, башында сүйлөшүп аткан киреши жөнүндө сурап, баарын этап менен кирешилерин сурап келип атпайбызбы? Кулбростун компаниянын кирешеси кандай? Ар жыл ар кандай? Средний айтып коелу. Бир жылда чейин тапкан күндөр болду. Чистыйлар. Ооба. Бул ошол 1 жыл 2 жыл. Андан башка ошолар ага чейинки цифралар болду. Эмнеге сурадым? Мага кызыктуу. Онлайн пайда боло электе кандай цифра болду? Пайда болгондон кийин кандай цифра болду? Биз Кулброс азыр 3-4 компания. 3-4 компания. Мисалы үчүн Cool Group деген да компаниябыз бар. Бул онлайн сатуу менен алектенет. Сатуусу аябай жакшы. Кулбростон ашып кетип атат бүгүнкү күнү. Кулбростон ашып кетип атат. Ооба. 18 жылдан бери мен иштеп келатам. Менен чыгып 1 жылда Кулбростон ашып кеткен аракет кылып атасың. Онлайн сатуу таң каласың. Кирешеси биздикине караганда былтыр көп болду. 1 жылдын ичинде. Сан менен айтса канча болду? Сан менен алардын 1 жылдык содасы $1 сода кылышты. Пайдасы менен так эсимде эмес, $1 сода кылышты. 1 жыл эле. 1 жылда. Ошондой күтүлбөгөн чоң өзгөрүүлөр болуп атат да. Күтүлбөгөн чоң өзгөрүүлөр. Менин 18 жылдык тажрыйбам иштебейт, бияктагы онлайн сатуудагы менен ашып кетип атат. Ашып кетет бул. Ашып кетет. Мен бул компаниянын келечегин аябай чоң көрөм. Ушул эле компаниянын ичинде мисалы үчүн Толор деген дагы брендибиз бар. Ал Толор деген бренд дагы бүгүнкү күнү ошол күнгө чейин минуста келген. Акыркы 1 жыл аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп башташты. Кыргызстандагы өтпөгөн товарлар ошол эле бренд менен Валберстин ичине кирсе, укмуш 2 күндө сатылып кетип аткан ушулар болот. Таң каласың. Өзгөрүү ушунчалык көп. Адам бүгүнкү күнү биздин ишкерлер дагы эски немеси менен туруп калбай, күндө өзгөрүш керек да. Бизнес модель бүгүнкү күнү өзүнүн аркасынан кубалап жеткирбей атат. Бизнес модель күндө өзгөрүп атат. Мен өзүм бизнес модель эмне экенин түшүнө албай, кайра аркасынан издеп жетишпейт. Ошон үчүн сен айткан туңгуюк көрүнө албай атат. Эмне болот, келечек кандай деген мына ушунда. Мындан биз страгымда коркунучтун сезимдерибизде биз бул жактан жаңы бир жолдор издешибиз керек экен да. Жаңы мүмкүнчүлүктөр. Ооба, бул жакта чоң мүмкүнчүлүк турат. Эгерде сен түшүнө алсаң, алдыны көрө алсаң. Мүмкүнчүлүк демекчи, ошол коронавирус келип, сиз жабдууларында чыгара баштадыңыздар, ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Ошондон канча киреше кирди? Сиз деген бул кие турган кийимдер, средства индивидуальный. Коронавирус жана кийип жүргөн кийимдер. Кие турган кийимдер. Мен аны көпчүлүк мен кайрымдуулук, мен көбүнчө маска тиктим. Биринчи учурда коронавирус тарс кирген учурда бардык жакты жапканда маска керек болду. Маска жок. Анан ошол учурда мен губернаторлор менен сүйлөшүп, акимдер менен сүйлөшүп, биз үчүн жолду ачкыла, биздин жумушчулар үчүн жолду ачкыла, биз маска тигебиз деп, биз жумушка чыктык. Экинчи, үчүнчү күнү жумушка чыктык. Жумушка чыгып, массовый түрдө маскалар тигип баштадык. Канча маска тиктиңиз ошол учурда? Биз аябай көп тиктик, мен эсимде эмес, биз көп региондордун бардыгына маска жөнөтүп аттык. Бул бар кайрымдуулук болду. Кайрымдуулук болду. Андан кийин ошол эле учурда биз андан кийин сырттан Россиядан заказ келип баштады жанагы кийимдер үчүн. Ар кандай кийимдер үчүн жанагы коронавирус учурунда келе турган. Алар да тиктик, бирок ал деле баягы өз заказын бизге келсе тигип аттык. Ушундай болот. Бирок кызыктуу факт экен, жакшы издедиңиз. Кычык бүгүн кычыктай эле экен. Себеп биз ошол маалда Москвада элек, ТЦ Москвада иштеген бир эле Кытайдын колунда иштеген кыргыз кыз 10 мүнөттүн ичинде 12 миллион сом, 12 миллион рубль тапкан. Ортосунан эле кошуп, мисалы үчүн крупный аптечный компанияга чыгып, Бул ортомчулар экен да мындай айтканда. Жөн эле ал кытайлар менен ошол аптечный пункттардын ортосунда. Эмне болсо колдон жулуп кетип атат. Эмне болсо колдон жулуп кетип атат. Ошол учур бир аябай коркунучтуу, элдин жүзүндө паника, эл өлүп атат, ушундай учур эле го. Болгону 1 рубльдан отурган ортого. Аябай чоң мүмкүнчүлүк болду, чоң өзгөрүүлөр болду ошол учурда. Бирок бул жактан да сиз айткандай сөзүңүз жакты, туңгуюктан биз жаман жактарды, коркунуч издебей, биз жаңы мүмкүнчүлүк, жаңы жолдорду издешибиз керек экен. Онлайн пайдалуу да ошол учурда как раз. Байкасаң, Кыргызстандын өзүндө өндүрүшү бар болгону чоң жардам болду. Ооба.
Эгерде ушундай өзүбүздүн өндүрүш болбогондо биз кимдин колун кармакпыз? Кытай эшигин жаап койду. Башкалар эшигин жаап койду. Эч жакка бара албай калдык. Мына ошондо көрсө өзүбүздүн өндүрүштөр, өзүбүздүн кийимдер, өзүбүздүн буюмдар бизге пайда келтирип баштады. Ошон үчүн мен айткым келет көрөрмандарга дагычы, бул Кыргызстандыкы экен деп мурдуңарды тырыштырбай, бул нерсени колдоо иретинде алышыңар керек. Милдеттүү болуш керек биз үчүн бул нерсе. Бул сыймык болуш керек. Кыргызстандын желегине кандай сыймыктанабыз, бул кийимге да ушундай сыймыктанышыбыз керек. Ошон үчүн батирлерди алганда да өндүрүш биздин ата мекендик өндүрүш дейм, ата мекендик строительный курулуш компанияларын алгыла. Мисал үчүн элет калып. Тук туура. Себеби бул мекенди колдоо ушул нерседен башталат да. Патриоттук нерсе ушул нерседен башталат. Өзүбүздүн кийимибизди кийип, өзүбүздүн тамагыбызды жеп, өзүбүздүн буюмдарды колдонуудан. Себеби биз өзүбүз аны барктабасак ким барктайт? Башкалар келип барктабайт. Өзүбүз жөнүндө бир аз оюбузду өзгөртүшүбүз керек да. Мен ушул боюнча көп нерсе айтылып, барлык бизнес ишкерлер айтат да, бул эми көбүнчөлөр колдонуп да баштайт, эми ата мекендик өндүрүш депчи. Менимче ким кандай ниети бар болсун, ал өз жаратканы менен чечип алат, бирок биз эң башкысы өзүмүн өндүрүш менен колдонуп жүрө берсек, өзүбүзгө көбүрөөк салым кошсок, дайыма өнүгөт. Подкасттар көрсөңүздөр да кыргызча подкасттар көргүлө. Кыргыз мамлекетинин биз деле буюрса ошол СНГ чыгалы деген ойлор бар. СНГ чыкканда сиздер колдосоңор кимди колдойт? Мени көбүнчө просто комментарий жазып калат да. Сен СНГ барып эмне кыласың? Тиги бул, сен кыргызча эле тарта бер дейт. Биз деле башка жакка чыгып, башка мамлекеттер кыргыз болобу? Ооба, эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн сен СНГнын ичинде сен белгилүү подкаст тарткандардын катарын толуктап алышың керек. Сонун колдойлу достор. Бул боло турган нерсе. Ал үчүн сен ишенишиң керек, сенин көрөрмандарың ишениш керек ошого. Сонун мотивация айтыңыз, көрөрмандарым ушул жерден жактыруу баскыбасаңар болбой калды окшойт. Вообще болбой калды. Жактыруу баскыла ушул жерде. Комментарийде жазасыңар ушул жерде. Кулбурос байке өзгөдө. Кулбурос компанияга кайра кайтып келели. Сиз кызыктуу айтыңыз, мына системасы жөнүндө көп жакты уккан эмесмин да. Системасы жөнүндө бул 4 компания дедиңиз. Перечислейт этип ар кимисин мындай айтып чыкпайлыбы? Биринчиси Кулбуростун астында Global Garment деген бул Баткендеги фабрикабыз. Анан Cool Group деген компаниябыз и Толор. Төртөсү. Кимиси кирешеси кандай, жарышып турат, ким кайсынысын эме кылат, эмнеге специализирован мындай айтканда? Кайсы тармакка? Ар бир фабрика өз-өзүнчө мындай багыты бар өзүнүн. Мисалы үчүн Кулбурос көбүнчө ич кийимге багытталган компания. Ич кийимге багытталган, бүт ич кийимдерди эркектердин, аялдардын, жаш балдардын ич кийимдерин тигет. Cool Group эркек кийимдерди көбүнчө тигетишет. Толор өзүңөр көрүп атасыңар рекламадан, ал дагы көбүнчө аял кишилердики, эркек кишилердин кийимдерин тигишет. Global Garment деген фабрикабыз, ал көбүнчө курткага ылайыкташылган фабрика. Ар кандай кийимдерди тиккенге жөндөмдүүлүгү бар. Алардын кирешелүүлүгү жагында ал бүгүнкү күнү Кулбурос негизи алдыда турса керек. Cool Group бүгүнкү күнү алар менен тең ата чыгып келаткан компания. Мындай айтканда, сизди тааныштырганда кийинки жолу Кулбурос негиздөөчүсү ушул компанияларды атап кетиш керек экен, мына по-хорошему, көп эле экен. Эми мен Кулбуростун негиздөөчүсү болгондо менен деле мен ал жерде өзүм жалгыз эмесмин. Мен ал жерде аябай мындай тажрыйбалуу кишилер менен партнермун. Алар менин партнерлорум, ошолор менен чогуу биргеликте жасалган. Ошол компаниялардын түптөлүшүндө чоң салымдары бар. Менин партнерлорум бар. Мындай кызык тема бар. Мен өзү Убай Маткансов байкенин сүрүп калган уккам, ал айткан, ар бир туура пайдаланган метр фабрикада бул аябай чоң кирешеге барабар дейт да. Сиз өзүңүздүн өндүрүшүңүздө, өзүңүздүн фабрикаларыңызда кандай лайфхактарды колдоносуз? Сизди кирешеге көбөйткөнгө жардам берген. Башына түшүнбөй, бирок түшүнгөндөн кийин дароо өнүгүү өсүү болгон байкагансыз. Эми биздин текстилдин ичинде ар бир секунда эсептелет. Мен түшүнбөгөн көп каталар болгон башта. Бүгүнкү күнү деле бар. Ушул нерсени айтайын, система эч убакта 100% курулбайт.
100% курулбайт. Ал 80%га келген болсо, 90га келген болсо, ал сонун көрүнүш, бирок 100% курулбайт. Мен куруп бүттүм, сонун болду дегенде дагы менден ката чыгат. Айткым келген нерсе, бул компаниянын ичинде өзгөрүү тынбай болуп турат. Мен анын ичинде эсептегеним, секунданы, ар бир адамдын секундасына чейин эсептеп, алардын кыймылын, аракетин эсептеп, расчетун чыгарып, мен ошого жараша план түзүп, иш алып барабыз. Сиз операционкадан чыккансыз, бирок ошол учурда эсиңизде барбы? Бар. Примерно айтып берсеңиз, мындай производство жөнүндө. Канча секунд, канча эмнеге кетет? Кызыктуу. Бир адамдын 36.000 секундасы бар. Бир күндө иштей турган. Эгерде ал кишинин 36.000 секунданы 150 секундадан бүтө турган жумушка бөлө турган болсок, мисалы үчүн, бир канча эсеп чыгат. Мына ошол кишинин жасай турган иши, бир күндүк иши. Ар бир детальдарына чейин эсептеп, секундасын эсептеп туруп, бир жумушчу, бир кишиге канча жумуш аткарат экендигин белгилеп, аныктап коебуз. Аткарбаса да сразу билинип калат. Аткарбаса билинип калат. Аткарбаса колунда калып калат жумуш. Мына ошондой. Ошон үчүн бул өндүрүштө биз көрүнбөгөн, биз байкабаган уурлар бар да. Уурлар деп коем, бул убакыт уурлары. Бул убакыт, бул акча. Секундаң акча. Кыргызстанда 1 секунда 5 тыйын. 5 тыйын. 1 секунда 5 тыйын. Бүгүнкү тек Швеядагы 1 секунда 5 тыйын. Шаарда 7, 8, 10 тыйынга чейин чыгышы мүмкүн. Шаарда. Региондордо 5 тыйын. Сонун түшүндүрмө. Эгер шаардагы деп атпайсызбы, барды өсүүдө канчалыкка чейин өсөт ошол 1 секунддын баасы? Анализ боюнча. Эгерде эсепти билбеген киши болсо, 20 тыйынга чейин өстүрүп алып, акчасын төлөп жүргөндөр бар. Эсепти билбеген болсо. Ушул өндүрүштү биз өндүрүшчүлөр иштетпей, базарчылар иштеткендигибизден улам бүгүнкү күнгө чейин компаниялар чоңойбой келатат да. Базарчылар иштеткендигибиз үчүн. Биз себеби бул өндүрүштү, бул хронометраж кече чыккан маселе эмес, бул илгери эле чыккан нерсе. Ошону биз туура бөлүштүрүп, производствону туура койгонду биз бүгүнкүгө чейин үйрөнө албай, жолго сала албай келатабыз. Кээ бири кызыкпайт дагы бул нерсеге, аракет да кылбайт. Ошол эле учурда бул туура үйрөнүп, туура план түзгөн киши бүгүн канча штук чыгат экендигин эртең менен билет. Бир айдын ичинде канча штук тигет экендигин алдын ала билет. И ошого жараша план түзүп, иш алып барат. Ошол өндүрүштө алар эми өздөрү айтып атпайсыз, өзү билет канча алып барат экен, канча акча табып калат? Мындай зарплата катары айтсакчы. Өндүрүштүн ээсиби? Өндүрүштүн ээси дагы, иштеген ар бир жумушчусу, ар бир ушул жумушчу алган сумма акчаны бизнестин ээси дагы табыш керек. Бир күндө бир киши 1,5 миң сом иштеген болсо, ушул кишиге колуна жумуш берип, машинкасын коюп берип, условияны түзүп берген киши ошончо сумма акча табыш керек. Аз болсо что-то уже не то. Аз болуп аткан болсо уже ойлонуш керек. Болжолдо ушундай. Дагы бир кызыктуу суроо. Сиз көбүнчө ошо өндүрүштө аял зат менен иштеп атасыз да. Көбүнчө аялдар да. Аял зат жөнүндө эмне түшүндүңүз? Кандай эмнени түшүндүңүз? Эми аял заттар менен көбүрөөк иштетип, алардын дүйнөсүндө жүрөсүздөр да, ошо текстилде фабрикада көбүнчө иштешкениңиз ошол. Алар жөнүндө кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз? Башка эркектер менен салыштырмалычы? Аял кишилер булар назик да, алсыз аял кишилер. Аял кишилерге менин урмат, сыйым, аларга болгон көз карашым такыр башка. Себеби алар эгерде мындай айтканда ушул жумуш болбосо, башка бир поляда же болбосо оор иштерде жүргөнгө деле дуушар болуп калышат. Бирок ошондон улам мен бул аял кишилерди мүмкүн болушунча эле алардын мындай аларга ылайык сөз, ылайык мамиле, ылайык кадамдарды таштаганга аракет кылабыз да. Себеби алардын үй бүлөсүндө, үйдө апасы, балдары бар, күйөөсү бар, же болбосо дагы бир туугандары бар, ата энеси бар, ушундай да. Алар эптеп тирилик кылып, үй бүлөсүн багайын деп, тырмыштап, аракет кылып атат. Анан ошол кишиге бакырыш,
ошол кишиге орой мамиле жасаш, ал кишинин кичине бир мындай муктаждыгына көңүл буруп коюш бул башында турган жетекчи үчүн маанилүү нерсе да. Бизде Билим Майнаев байке сөздөрдө айтып кеткен го, биздин аялдар дейт, кыргыздын аялдары дүйнө жүзүндө мындай оор тагдырды көтөрө турган боюнча жарыш болсо биздин аялдар чемпион деп турду. Ооба. Негизи биздин аялдардай аялдар жок дүйнөдө. Сабырдуулугу жагынан, мындай бир мамиле жагынан сонун. Биз мындай эзилип отуруп да калбайт. Керек учурунда баш көтөрөт. Керек учурунда баш көтөрүп, сага жөлөк болуп берет. Болбосо мындай жумуш боло турган болсо, жумушту аткарып жасап берет. Мени ошол эжелер бай кылды го, мисалы үчүн. Мен кечке аларга канча сөз айтсам аздык кылат да. Рахматтан башка эч неме жок. Мен эжелер мени түшүндү, эжелер көрүп аткан болсо, мен аябай терең ыраазымын. Алар да менин максатымды билет. Себеби мен аял кишилердин ушундай жумуш ордун түзөм деген негизги чоң максатым болгон. Канча адам уже жумуш түзүп атасыз, эгер санга айтып келсек кайра? Бизде бир учурлар 2000 жумушчуга чейин жеткен. Бүгүнкү күнү бир болжолду 1000ден ашык. Бүгүнкү күнү 1,5 чейин болуп калышы мүмкүн. Элестетип көргүлө, 1000ден ашык аял жумуш менен камсыздалды да. 1000ден ашык. Бул канча үй бүлө, канча ошол акча табып, канча үй балдары бар ошолордун артында 4 же 5 киши турат. Артында 4-5 киши турат. Алар үйүнө барганда продукт алып барып, ушу үй бүлөсү менен чогуу жеп, ушундай. Артында ошончо киши бар. Кызыктуу окуя, комментарийлерди окуп чыксам, бир аял жазган экен, бир 15-20 жыл мурун, сиздин эсиңизде барбы жокпу? Сизге жаңы жумушка келип, анан кийин сумкасын урдатып берген экен. Анан сиз өзүңүздүн жөнтөгүңүздөн акча бергенсиз. Ошол окуя эсиңиздеби? Жок, мен окуя эсимде эмес экен. Бирок мындай окуялар аябай көп да ичинде. Мындай окуялар көп. Ал сен алдыңда аял киши ошолор келип бир нерсеси жоголуп же бир акчасын ала албай, мындай бир оор абалда турган учуру эркекти аябай чоң мындай кыйнап коет да. Мен кыйналып кетем, мисалы үчүн. Мен ошондуктан бул жерде мен мындай окуяларды чыдай албайм. Тез чечип, тез көңүлүн жайгатканга аракет кылам. Биз негизи биз баарыбыз эркек турушунда болушубуз керек да. Болуш керек. Эркек ошондой болуш керек. Ошонусу менен эркек. Андай болбосо бул аларга тең келген менен, же болбосо алар менен тең болуп алсаң, анда сенин каягаң эркек. Сен ошондой болушуң керек. Эми мен бул ишти аябай чоң иш деп да көрбөпмүн. Эгерде жазган болсо, эженин эсинде болсо болуп калдыр. Мен мындай окуялар аябай көп бизде. Эгер сиз өзүңүз жеке жашооңузду айтса, сиздин жубайыңыз кандай сизге жардам берет? Дегил күндүк жашоодо бул эме экен, сизди айтып атпайсыз, аялдар бай кылды депчи. Жумушта дагы эми үй бүлөдө деле ошол болуш керек. Негизи кээде мындай бул сөздү укканда эркектер көп моюнга алгысы келбей, мындай бир башкача бир кабылдайбыз. Аялдын сен каякта жүрөсүң деп кечке чала бербегени дагы эле чоң поддержка экендигин билишибиз керек да. Каяктасың деген сөздү жаза бербесе, чала бербесе, бул өзү чоң нерсе. Демек жазбаса сага ишенип атат. Эгерде сага ишенип аткан болсо, анда сен уверенный секире бер дегендейчи. Же болбосо кете бер дегендейчи. Мен келинчегим мени менен 8 жыл чогуу иштеди. Экөөбүз чогуу иштедик 8 жыл. 8 жыл иштегенден кийин мен келинчегими жумуштан чыгарышка туура келди. Себеби биз балдарды карабай койдук да. Балдарды карабай, үйдө балдар баягы нянка карап калды да балдарды. Ошондой бир окуялар болгондо мен бир учурду аябай жакшы билем. Мен муну айткым келет, айтышым керек, себеби сабак болсун башкаларга. Бир күн келсем үйгө, 4 жаштагы кызым мага мындай дейт: "Ата, бүгүн биздин үйдө жатып кетиңчи" дейт. Мен үчүн аябай оор суроо болду. Катуу тийди мага. Неге десем, көрсөм мен уктап атканда кетем эрте менен. Кечинде уктап атканда келем. Мени көрбөйт экен балам. Демек мен балдарга көңүл бурбай атыпмын.
көрсө булар мени көрбөй эле чоңоюп атыптыр. Мен ойлойт экен, мен бул үйдө жашабайт деп ойлойт экен. Мен оны ошондон улам айттым. Аялым үйрөттү десем, аялым экөөбүз тең чогуу жүрөбүз. Анан мен айттым да, эми мындан кийин сен жумушту токтотойлу. Сиз иш кете берет. Сен балдар менен бол деп мен ошол учурдан, ошол сөздөн улам мен бул келинчегимди жумуштан четтеткем. Сөздөрдү кылып жүрүүңүз сыгылган экен да. Аябай сыгылган. Бүгүн деле балдарына көңүл бурбай жүргөн ата-энелер көңүл буруш керекпиз. Себеби бул сөз мен жаш баладан чыккандан кийин мен аябай таасирлендим. Бүгүн дагы мен ошондон кийин мен балдар менен көп убакыт өткөргөнгө көп аракет кылып калдым. Ошолор менен чогуу болгонго убакыт болсо, ошолор менен чогуу болгонго эмне жетсин да. Болбосо анткени сиздин окуяңызды да укканбыз да. Жаш кезинизде кандай тарбия берди ата энеңиз? Эгер биз да ушинтип балдарыбызга убакыт бөлбөсөк, алар кандай тарбия алат? Алар ошол эле өзүбүз жана айтабыз го, балдарыбыз телефон тарбиялап бүттү, тиги тарбиялап бүттү деп тарбиялабасаңар тарбиялайт. Дагы бир нерсени айткым келет Нурсейит. Бул жерде бүгүнкү күндөгү ийгиликтер, бүгүнкү күндөгү мен жетишкендик бул меники эмес. Бул ата-энемин эмгеги. Менин результатым балдарыман көрүнөт. Балдарым эгер менен кыйын чыккан болсо, мен атаман өткөн уул болом. Балким. Эгерде менден кыйын чыкпаган болсо балдарым, анда мен атадан кем уул болом. Бирок атадан өткөн уул болбойт экен да. Атадан өткөн уул болбойт экен. Бул аталарга, энелерге мындай канча ыраазычылык айтпайлы, бул нерселерден биз мындай аларды ыраазы кылыш кыйын экен да. Мисалы сиз жетекчи болуп жүрөсүз да көп жылдан беричи. Анан Кыргызстанда калыптанып калган ушундай бир жетекчилердин арасында сөздөр болуп калат, сүйлөшүп калат. Кыргызстанда жумшак, мындай түшүнүктүү жетекчи болуш мүмкүн эмес, камчылап эле туруш керек деген түшүнүк бар. Сиздин көз карашыңыз? Бизге только мындай сабаган эле катуу сөз эле болгон жарашат деп мен да угуп калгам андай сөздөрдү. Мен катуу жетекчи болдум. Мен жетекчилик кылган учурда ойлорун айта алчу эмес команда. Мен ошондон кеттим компаниядан. Мен жада калса катуу кыйкырып уруш бергенге чейин ошондой бир кадамдарга барып кетчү элем. Мен ошон үчүн айткым келет, жок, бул туура эмес, катуу болгон туура эмес. Ал бардык адам жүрөгүнө кирип сүйлөшсөң, ичине кирип адамдын ким экендигин түшүнсөң, ал адам сени менен иштейт. Болгон түшүндүрүш керекпиз. Түшүнбөсө, ал кишинин токмоктосоң, ал киши оңолуп кетпейт, же болбосо өзгөрүлүп кетпейт. Катуу болсоң. Мен антип ойлобойм. Бардык адам бул азыркы Z поколение келди. Алар менен таптакыр мындай ыкмалар аларга өтпөйт. Z поколениега. Алар менен сүйлөшүү дагы башкача иретте. Алар үчүн бүгүнкү күндө биз үчүн баалуу болуп аткан, биз үчүн мындай маанилүү көрүнгөн нерселер алар үчүн баалуу эмес, маанилүү эмес. Мисалы үчүн, алар акчага деле кызыкпайт. Аларга жакшы мамиле, жакшы атмосфера, алардын ою менен эсептешип, аларды адам ордунда көрүш керекпиз. Мына ошондой. Бул ошон үчүн бүгүнкү күнү өсүп аткан компаниялардын ичинде эч кандай катуу немес башкаруу жок. Өсүп аткан компаниялар. Алар сопсонун аябай жакшы түшүнүшөт. Алар болгону негизи ар бир адам өзүндөй эле ойлош керек да. Өзү пайда табыш үчүн не деген кызыкчылыкка барат, ал кишинин дагы кызыкчылыгын тап, көрсөт, сүйлөш, келиш, ал киши да сендей эле киши. Болгону бөлүшкөндү билишибиз керек. Бөлүшкөндү билбей бир эле киши алып, калган кишилердин баардыгы кыйкырык менен эле, бакырык менен башкара бере турган болсок, компания өйдө өспөйт. Өзү фабрикаларда, өндүрүштө аябай шарт деген нерсе маанилүү го. Кандай шарт түзүп бересиз? Ошонун баары кызыктуу. Мен угушум боюнча сиз автобустан бери алып кетип, тамак ашына чейин кылып бергенсиз. Ооба. Менде башында өзүмдө ой болгон да, жумушчуну күнөөлөй берчүмүн да башындачы. Көрсө мен жумушчу, маселе жумушчуда эмес экен.
маселе менин өзүмдө экен. Мен өзүм аларга ылайыктуу шарт түзбөй туруп, мен алардан талап кылганды эле билет экем да. Алар мага иштеп бериш керек, мен алар акчасын берип атпаймынбы деген түшүнүк болчу да. Анан кийин мен сырт жактарды көрүп, айланып көргөндөн кийин түшүндүм, демек жумушчуга ылайыктуу шарт керек. Жумушчу эртең менен келгенден баштап, ошол жерде кеткенге чейин ошол жердин аурасы ага ылайыктуу болуш керек экен да. Мисалы үчүн мен эртең менен үйлөрүнөн баштап жыйнап келебиз жумушчуларды. Анан эртең менен ысык тамак, сүт же чай менен курсагын тойгозуп, чай ичпей үйүнөн чыга берсе боло берет да. Келип фабрикадан жумуш неменде саат 9-да чайды ичет. Андан кийин түштө тамак жейт, ысык тамак. Күн узак болгон мезгилде полдник дагы берип койчубуз да. Ошондой кылып туруп тамактандырып, курсагын тойгозуп койот элек. Себеби эми мен ал менин аскерлерим деп коем да. Аскерлерим, эгерде менин командамдын курсагы ач болгон болсо, алар кантип согушат алар? Кантип мындай атакага бара алат? Ошон үчүн алар ар жерден курсагы чала тоюп жүргөн болгон болсо, анда алар жумушта дагы өзүн көрсөтө албайт да. Ошон үчүн жумушчу үчүн эң маанилүү нерсе бул жумуштагы шарт аябай маанилүү. Өзүбүз жеген тамакты ошолор менен чогултуруп тамактанабыз, тамак жейбиз, ошентип алар менен чогуу болобуз. Мага дагы бир нерсеси кызыктуу. Сиз жакшы шарт түзүп бердиңиз. Бирок дайыма суроо бар да. Жакшы адамга шарт түзүп бересизби, жаман адамга? Адам тандоодо. Өзү өндүрүшүңүзгө, деги жумушуңузга, партнерлоруңузга, жакындар, деги баардык жашооңузда адамдар кантип тандайсыз? Бул эң мындай маанилүү бир суроолордун бири го жашоо боюнча. Эң биринчи баалуулукка көңүл бурам. Баалуулук болуш, адамда баалуулук жок болгон болсо, ал бош стакандай же бош коробкадай. Баалуулук болуш керек кишиде. Андан кийин жөндөмдүүлүгү башталат. Демек, эгер андан мындай тажрыйбасы жөндөмү жок болсо, бирок баалуулуктар сизге жарашса, аны алып үйрөтүп иштетип кетерсизби? Ооба. Ар бир адамды үйрөтсө болот, ар бир адамды туура багытка бурсаң, бардыгы эле жетишет. Ошондой эле акыл, ошондой эле билим, кол бут бар. Болгону баалуулук болуш керек. Биринчи адам болуш керек. Адам болбосо, ал 1000 профессионал болсун, ал биз менен көпкө бара албайт. Ошон үчүн келген жумушчулар деле ошол баалуулук болгон үчүн адамдар кетпей жүрөт, көпчүлүгү. Мисалы үчүн жумуш ордунда аял киши үчүн даараткана аябай маанилүү. Даараткананын тазалыгы ошол жерден башталат. Компанияга баа берем деген болсоң, дааратканасына кирип ошол жерден билесиң да, компаниянын кайсыл деңгээлде экенинчи. Аял киши үчүн даараткана аябай маанилүү, тамактанып отурган жери аябай маанилүү. Тамактанып, жарык, жакшы мындай бир кафеде отургандай отуруп тамактаныш керек. Көңүлдүү отуруш керек адам. Мына ошондо ал компанияга күйөт, сүйөт. Намаз окуйм десе, ага ылайыктуу шарт болуш керек, жабык жер болуш керек. Мындай бир ал кенен кесир мындай бир намаз окулуш керек. Ошондой бир шарт болсо, кээ бир кыздарды билем, биздин компанияда негизи аябай эле көп акча төлөнбөйт. Аз эле төлөнөт. Мындай аз дегенде, мисалы үчүн салыштырмалуу башка фабрикаларга салыштырмалуу бизде 20%, 30%га чейин аз болуп калышы мүмкүн. Бирок кетпейт. Эмнеге? Ал жердин жашоо шарты, ичиндеги болгон түзгөн аурасы ошол жакшы. Мамилеси, аларга болгон мындай бир кадамдар аябай. Ошону жумуш алуучу дагы байкайт. Сезет, ошону баалайт. Ошол үчүн дагы кетпей жүрөт. Ооба чыкса 20 000 сом көп алышы мүмкүн. 10 000 сом көп алышы мүмкүн. Бирок ошол берилип аткан кадамдарды баалаган адамдар көп да. Чынеги деле биз деле Кычык мырза бир жумушка киргенде биз ойлонобуз да, мындай 20 000 сом табыш мүмкүнсүң, бирок рахаттанып, бирок 40 000 сом таап анан кыйналып, не керек бар, нервин коротуп дегенде. Ошондой эле ой пайда болот экен да. Негизи адамга акча жетпейт да. По-любому жетпейт, канча по-любому жетпейт да. Бирок ойлойсуң, мага көп болсо мага жетип калат деп. Жок. Бүгүнкү күнү эч кимге акча жетпейт. Сизге акча жетеби? Жок. Акча жетпейт. Адам ушундай нерсе экен. Адам эч убакта бүгүнкү күндү элестетип да көргөн эмеспиз башта. 10 жыл башта. Элестете алган эмеспиз ушул күндө. Бирок бүгүнкү күн келгенде жетпей калды.
дагы 10 жылдан кийин дагы жетпейт. Инсанга жетпейт эч убакта. Топуракта эле тоет дейт го. Топуракта эле тоет. Бүгүнкү күндө жумушчуларыңызга курган бала бакчалар канча иштеп атат? Биз бир бала бакча ачтык, экинчисин ачканга кудуретибиз жетпей калды деп айтсак да болот. Жерин дайындап, местасын даярдап неметип, аны ача алган жокпуз. Бир балакчабыз бүгүнкү күнү 50 орунду аябай жакшы иштеп атат. Аябай жакшы иштеп атат. Орду бошосо эле адам толуп калат. Чоңоюп чыкса эле адам толуп калат. Ал бала бакча кандай таризде иштейт? Өзүн өзү камсыздайбы? Өзүн өзү камсыздай албайт. Биздин компаниянын каражаты менен камсыздалат. Ичинде болгону 1000 сом. Ата энеси биздин компанияда иштесе. Эгерде иштебесе 2000 сом. Өзүңүздүн иштегендерге шарт түзүп берүү экен да. Бир айга. Кызыктуу. Баласы болсо келдиң, 1000 сомго берип койдуң. Ооба. Себеби адамдын үйүндөгү көйгөйүн чечпесең, ал жумушта эң эркин сенин жумушуңду сапаттуу кылып отура албайт. Айтайлы үйү суук болсун. Балдар үй суукта калды. Бул адам ою каякта? Үйүндө болот. Ошон үчүн маселени адамдын өзүнүн проблемасын чечиш керек. Мына ошондо анан ал киши бир жерге токтоп, бир жерде отуруп иштегенге аракет кылат. Көпчүлүктө мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Эмне үчүн мен бирөөнүн маселесин чечип беришим керек, өзүнүн маселесин өзү чечсин деген. Аларга жооп. Менин өзүм миссиям. Это его проблема дегендей. Менин өзүм миссиям ушундай. Жашатыш үчүн жашоо. Чындыгында деле ушул. Бул эгерде биз ал кишилерге жардам берип, анан ошонун артында биз да жашасак, анда негизги максатка жетебиз да. Өзү максаттар ушу экиле түрдүү болот да. Коомго пайда тийгизүү, адалдан ырыскы табуу. Андан ашкан, андан өткөн чоң максат жок да. Кудайга кулчулук кылуу, ушул экөө тең Кудайга кулчулук кылуу менен барабар. Айтып аткан алардын дагы муктаждыгын чечүү, ал ушул коомго пайданы тийгизүүнүн ичине кирет. Сиздин атыңыз дагы жарашат экен, Сүймөн Кул. Чубак ажы менен биринчи жолу таанышканымда, бул 2000 канча жылдар келди ал киши. 2006 келип калды, 2007 жылдар келген, Бижан келгенде таанышканбыз. Таанышканда мен бир кайрымдуулук иш кылганбыз. Анан ошол жерде мага өзүнүн бир китебин берген. Анан ошондо сүйлөшкөндө, атың ким деген, Сүймөн Кул десем, карап туруп, сен атың Сүйгөн Кул экен деген. Аллахтын сүйгөн кулу экенсиң деп, ошондо которуп берген. Чубак ажы менен аябай жакшы мамиледе болчубуз. Биздин бардык эле подкастыбыз башында жерский башталды, ортосуна келгенде аябай инсайттар болду, акча болду, потом азыр ушундай почти ыйлап жиберсек деле болмок да. Кычыксы ыйлап аткан жоксузбу кадырдын сыртына караңгыда? Ыйлап атат, көрүүчүлөр ыйлап атат. Силер да окуялар ушундай болгон да. Комментарий жазып, ушул эмелер менен бөлүшүңүздөр, ар бир окуяны жазыңыздар, конспект кылыңыздар. Менде могул жерден конкурс эскертип кетпейлиби? Сонун болот. Биздин мезде мындай условие пайда болду. Көрүүчүлөр бар да. Сиз жана сонун сөздөр айтып калдыңыз. Мен 10 000 адамга жумуш бере албайт экенмин, бирок мен билим аркылуу канча адам бизнес ачса, ошол адамдардын ар бир ачкан бизнес 10 000ге жакын болуп калышы мүмкүн депчи, орун иштин. Комментарийге силер өзүңөрдүн бизнес идеяңар жазыла. Бизнес идеяңар жазып, өзүңөр контакт номериңерди калтырып кеткиле. Сүймөн Кул байке окуп чыгат. Ошо бизнес идеяңар кайсынысы көзү жете турган болсо, ошо консультация берет. Кандай чогултуп алып бир түшүндүрүп берет. Сонун мен эгерде жакшы бизнес идеялар болгон болсо, чогулуп отуруп тамак үстүндө сүйлөшкөнгө даярмын. Талкуулап. Канча адамга? 3 адамга. 3 адамга, бирок ошол 3 адам буйруса, чын эле бизнесмен болуп кетчүдөй. Буйруса болот. Ниети бар болгон болсо болот. Ниетиңер тура болуш керек. Анан бизнес идеяңар чын эле кынаптап жазгыла, анан эме болуп конкурс утайын деп эле жаза бербей. Ооба, ал мындай
жандуу экен, жансыз экени тез эле байкалат. ChatGPT экени сразу билинет. Тез эле байкалат. Чын жүрөктөн жазгандар ушул үчөөсүн тандап туруп, буюрса отуруп туруп, ал жактан кандай тажрыйба, силер элестетип көргүлө, өзү жолугушуп, өзү силерге ушу насаат берип, жолуңарды бизнесиңерге жардам берип калса, кандай бакыт. Ойлонго, мүмкүнчүлүктү өткөзбөгүлө колдон. Жазгыла сөзсүз түрдө. Сиз сурооңуз бар окшойт, жана карап туруңуз. Сурооңуз жок, сүрөсү да түгөнүптүр. Себеби биз дагы бир белекти айтып коеюн. Биз Толор брендинин жакшы суроо комментарийлер үчүн 5000 сомдук белектеринен бир канчасын беребиз. Канча штук, канча адамга деп койсуз? 3 кишиге беребиз. Анда 3 кишиге. 3 кишиге беребиз. Эгерде жакшы комментарийлер болсо, Толор брендинен ошол сертификатта барып кийим өздөрүнө тандап алса болот. Толор бренд сертификатын алыш үчүн силер конспект жазып кеткиле. Ушул подкасттан кандай пайдалуу нерселер алдыңар конспекттеп, ар бир пунктка жазып чыгып, анан байланыш номерин калтырып кеткиле. Ошол арасынан 3кө Толор брендинен кийим, 3 бизнес моделге реально крутойго встреча. Ооба. Анасы. Сиз жакшы комментарий дегенде мактап жазганбы же кандай? Жок, жакшы комментарий дегенде ата мекенди көндүрүштү бүгүн жакшы сөзгө муктаждыгы бар. Ата мекенди көндүрүш. Себеби кардарын бүгүнкү күнү издеп аткан учур. Толор бренди боюнча бүгүн ар кайсы соц тармактарда биз мүмкүн болушунча таркатып аракетти көрүп атабыз. Чындыгында саркеч жарашыктуу кийим Азия мол борборунда 2-кабаттан сатып алса болот. Сиз да мага окшоп жакшы рекламаны айтып кетет экенсиз, походу жолу. Менин жумушум ушул да. Бирок подкаст бүткөндө чечишебиз, ким кому продал да. Ошондо жакшы болот. Достор, мен мындай да, подкаст просто 2 саат болуп калды. 2 саатка жакындап калды. Мен узун сүйлөшүп сала берем. Бирок көрүүчүлөргө көп эме оор болуп калбасын деп атабыз. Биз 2 саатка зор көндүрүп атабыз да. Мондай кылалы. Эгер бул чыгарылыш 15.000 жактыруу чогулса, сиз буюрса келечекте экинчи жолу келип бересиз бизге. Бөлүшкөнгө дайыр болосуз. Келем. Достор, өзүңөр эгер ал жакта толтур нерсе калды, өндүрүштүн мелочтары боюнча, деги деле кийинки келечекте пландар, кантип инвестиция, акча, дагы нерселер бар, айтып бере аласыз сонун нерселерди. Нурсейит мындай да. Бул сөздү укканда мен аябай мен үчүн катуу тийди. Эгерде алган билимди 100% бөлүшпөсөң, анда сен сараң адамдардын катарында кошулуп каласың. Ошон үчүн мен алган билимди, мендеги бар тажрыйбаны мен ачыкмын. Мен мүмкүн болушунча ачык бөлүшүп берем. Түшүнбөсө түшүндүрүп айтып бергенге даярмын. Себеби зекет байлыктан зекет 2,5% берилет. Алган билимден, илимден зекет 100% берилиш керек. 100% болбосо арам болуп. 100% болбосо сараңдардын катарында кошулуп каласың. Достор, өзүңөр уктуңар. Жактырууну басмай, комментарий жазмай, конкурска катышмай. Ооба. Анан мындай, эгер даже конкурска катышкыңар келбесе, жылуу сөздөр жазып кеткиле, чын эле ата мекенди көндүрүш колдогон. Уккан нерсени подкасттан бөлүш да керек да. Досуңарга жөнөткүлө, ата энеңерге жөнөткүлө. Жакшылык калган адамдардын баарына жөнөткүлө. Анткени мен чындыгында өзүм мындай ой пикиримди айтып коеюн да, акырында чындыгын билдирип коюшунчу. Башында биринчи жолу менен таанышканда, ушул интернет аркылуу таанышканда, бул ким дегем. Неге интервью подкаст берип атат? Биринчи жолу көрүп атам. Компанияны уккандан кийин толтура сонун окуялар бар окшойт дегем. Бүгүн көп нерселерди угуп, мен вообще экенсиз дедим да. Мощный, сонун нерселериңиз бар экен дедим да. Чын жүрөктөн ушул нерсе көп адамга жеткизгенге ушу ниет болду. Ошондуктан силерге пайда алып келдим деп ушу ишенич бар биздин жалпы командабызга. Катталганын унутпаңыздар. Суңкул беке, биздин ушул жылуу катталуучуларыбызга бир жылуу сөздөрдү узатып койсоңуз. Катталуучулар, мен негизи Накта подкастты ар дайым карап турам, көрүп турам. Сөзсүз пайда алам. Мен да үйрөнүүчүлөрдүн катарындамын. Мен ойлойм, биздин көрүүчүлөр дагы ошол эле ниетте. Эгерде адам өзүн толук деп эсептеп алган болсо, анда ал адам эчтеке укпайт, эчтеке өспөйт. Ошондуктан ар бир адам үйрөнүүчү. Биз эле эмес, бизден өйдөгү инсандар дагы бүт бардыгы үйрөнүүчү болгон. Ошон үчүн биз үйрөнүүчү болойлу. Ар дайым ушул сыяктуу пайдалуу нерселерди алып бөлүшкөнгө жок дегенде ошол нерселер менен алек болот.
Кандай сөздөр болду. Адаттагыдай бизде накта коноктор, накта алып баруучу накта сөздөр, анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.